Арбаңыздар, шаршемби иш күндүн кечи өз ишин баштаганы турат. Сен эмнени жесең, сен ошолсуң деген белгилүү бир фразаны баарыбыз билебиз. Бул нерсе албетте маалыматтарга дагы тиешелүү. Кандай маалыматтарды биз керектесек, дал ошол маалыматтарга көбүрөөк ишенет экенбиз дагы, дал ошол маалыматтардан көбүрөөк таасирленет экенбиз. Жыйынтыгында ал маалыматтар биздин кыймыл аракетибизге, жүрүм турумубузга чоң таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан туура маалыматтарды тапканды, дегенде жана критикалык ой жүгүрткөндү ар дайым өнүктүрүп, бул жөндөмдүүлүгүбүздү дайым мындай эң актуалдуу деңгээлде кармыктырышыбыз керек экен. Кыскасы бүгүн өтө кызыктуу тема, гибриддик согуштар жана ошондой эле маалыматтык коопсуздук деп аталат. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Kapalanıp kaygıga aldırma, kamınıp jaşodo жыланы алдыга. Жаман жакшы күндөр өтө берет тагдырда, жеңил сөзүн айтып турса жарык жаныңда. Жашоодо даңгыр болсун түбөлүк жолуңа, үзүлбөй бекен болсун кармашкан колуңа. Ар бир ой максатың ар дайыма ишке ашык, ар дайым бирдей болсун ойлогон оюңар. Болду кайгырба, бүгүн сенин байрамың, жылмайып барына. Түбөлүктө бир багула эми сыйлап атенемни кайгымды жеңип урматтап бир тууганды жанадагы кыргыз элим бар болуп бир болуп барыбыздын тымакта багыттар өзгөрбөй бириңди бириң барта байлыкка эмес бакытты көздөп аттан башты жерге салба ата миннетин акта айланаңа шайыр шатка дайым бөлөнүп ар убакта бакыт нуру сизге төгүлүп жаш жубайлар бизге бул аламда көбөйүп жашыдагы арысызда шаңга чөмүлүп алуу тилекти кабыл жараткан батасын берсе жаш карсыр тараптан көздөн аккан жаштар бул бакыттын белгиси токуп бага берсин махаббаттын деңизи болдуң кайгырба бүгүн сенин майрамың жылмайып барына көтөрөлүм маанайды бары жайында жакындарың жаныңда түбөлүккө болсун ушундай Жыргап билейлесте калсын ошол күн жадырап жайнасын келген коноктор бир күн мен да созуп өнөм сиздерге гана арнап көңүлдү көтөрөлүп барыбыз болуп бир тарап ардактап урматтап достору коштоп келсе таанышкандары болсо бирин бири кечирсе баштан өткөн жаман жакшы күндөрдү эстесе жаш эркин мындай сонун күнгө эмне гана жетсен болду кайгырба бүгүн сенин майрамың жылмайып барына Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Клиптегидей эч кайгырбай, көңүлдөрдү көтөрүп, бир гана жакшы нерселерди ойлоп жүрө берген абдан жакшы. Ошол эле маалда туура маалыматты керектүүнү дагы үйрөнүшүбүз керек экен. Ошондуктан бүгүн биз атайын меймандарыбызды чакырып, маалыматтык согуш жана ошондой эле маалыматтык коопсуздук деген теманы козгоп алдык. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 студиябыздын номери, WhatsApp жана Telegram аркылуу
жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү мейманыбыз менен таанышып өтөлү. Азыр баштан башта кыймылдын активдүү мүчөсү, алып баруучусу жана ошондой эле эркин журналист десек болот. Амирбек Исмаилов, кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Абдан кубанычтамын. Амирбек, сиздин карьераңыздагы мындай эң эле алгач мындай өзгөрүүдөн мен өтө кубандым. Себеп дегенде мындай көп нерсе мындай көңүл ачуучу тармакта жүргөн журналист туруп эле мындай өзүнөн өзү эле бурулуш болбойт да. Анан кийин бул бурулуш эмне себептен болду? Анан кийин азыр эмненин үстүнө иштеп атасыздар? Негизи бул бурулуш эртеби кечпи болушу керек болчу да. Негизи мен өзүм кесибим боюнча мамлекеттик башкаруу факультетин аяктагам. Анан мурда ойлочумун мындай саясат же коомдук тема мындай менден алысыраак бул өйдө жакта мен такыр ал нерседен алысмын деп ойлочумун да. А көрсө бул биздин жашообуз экен. Кадимки эле биздин күндүк жашоо көңүл ачуучу тармак деле жакшы. Ал жакта розовый көз айнекти тагып алып, такыр эч нерседен бейкапар жүрө бересиң. Бул жакка келгенде чыныгы реалдуулук көрүнөт экен да. Ошол себептен тандадым, анан өзгөрүш керек деп бул тармакка өттүк. Бирок эгер мындай тараза ташына коюп көрсөк, аябай эле мындай өтө деле кандай десем, өтө деле кызыктуу эмес болуп калгандай сезилет да. Себеп дегенде, мисалы үчүн, эгер көңүл ачуучу тармактагы журналисттер көбүрөөк той бизнеске, шоу бизнеске аралашат, өзүң айткандай элдин көңүлүн ачып, жанагы жашоонун жаркын жагында жүрө берген болот. Ал эми мындай сиздердин азыр кылып аткан ишиңиздер, бул агартуу иши, дагы көп тармактуу ишти алып барып атасыздар. Анын кененирээк айтып берет башкаңар керек. Баары бир мындай тараза оорураак деп ойлойм да бул. Ооба, албетте бул тармакта бул жакта жеңилирээк, ыңгайлуураак, оорураак, көңүл ачуу. Ар бир оңой жумуш жок негизи элечи. Ал жактын деле өзүнүн оорчулугу бар, көңүл ачуучу тармактын деле. Ал жакта иштегендер, сиз деле көңүл ачуучу тармакта иштеп келесиз. Кандай татаал, кандай оор экенин жакшы билесиз. Анан бул жактын деле, бирок менимче бул жактыкы көбүрөөк оорураак экенин байкадым да. Жок, ошол эмнеге жеңилине качпай ооруна өттүң? Жашоо кайдыгер карап тура албайт экенбиз. Коомдо бүгүнкү күндө болуп аткан окуяларды карап унчукпай тура албайбыз. Анан жеке бир компанияда, жеке медиада иштегенде сен тигин айтышың керек, тигин айтпашың керек деген маалыматтык саясат деген бар. Чектөөлөр болот. Цензура деген бар. Ооба. Бул тема жарайт, бул тема жарабайт деген бар. Ал эми азыр сен иштеп жаткан кыймыл тууралуу айтып өтсөк, эмне иштерди жасайсыздар? Себеп дегенде бир эле маалда мындай агартуучу роликтер, анан подкасттар, анан кийин дагы көптөгөн мындай маалыматтык мындай борбор, база десек дагы болот. Эми бардык маалыматтарды чогултуп кайра чыгаргандай болосуздар. Негизи сиздер канча тармактарда иш алып барасыздар? Эмне максатта, анан ким тарабынан каржыланат? Кененирээк айтып берсең болот. Башта кыймыл бул жарандык кыймыл. Негизи ошону менен катар медиасы да бар да. Өзүнүн жарандык кыймылдын медиасы да, медиа тармагы да бар. КМШ өлкөлөрүнөн мындай бизде Кыргызстанда, анан Арменияда бар экен ушундай кыймыл, жарандык кыймыл. Өзүнүн медиасын кошо ала жүргөн жарандык кыймыл. Жаштардан түзүлгөн, кайдыгер эмес жарандардан түзүлгөн кыймыл. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, агартуучулук тармакты да аркалайбыз. Анан көпчүлүк айтышат, силер оппозиционер, мындай бийликке каршысыңар, кайсы бир оппозициялык кыймыл катары көрүп алышат да. Негизинде биздики баштан баштап бул оппозициялык кыймыл эмес. Бирок ошол учурда туура эмес нерсени ачыгын айтып, бул туура эмес деп айткан кандайдыр бир жаштардын үнү десек болот да. Кайсы тармактарда иш алып барасыздар? Ошондо агартуучулук? Агартуучулук, медиа тармагында, мисалы, маалыматтык согуш жана маалымат тууралуу болуп атпайбы? Анан маалыматтарды, мисалы, кээ бир долбоорлор бар бизде,
мамлекеттик каналдар, жеке каналдар алар өзүнүн саясатына ылайык маалыматты бурмалап бериши мүмкүн. А биз ошону негизи окуя мындай болгон, бул телеканал мындай чагылдырды деп элге туура маалымат жеткирүүгө аракет кылабыз да, маалымат менен иштейбиз көбүрөөк. Мен жеке өзүмдүн багытымды айтканда ошол жагы. Дагы кайсы тармактарда иш алып барасыңар? Жаштар менен, аймактардагы жаштар менен иштейбиз. Агартуучулук тармагында биздин дагы бир команданын бир бөлүгү. Ар кандай окутууларды өткөрүп, аймактардан жаштар чогултуп, дебат боюнча биздин өзүнчө дагы бир тармагыбыз бар. Баарын аймактардан азыр Баткен облусундагы балдарга лагерь өткөргөн жатабыз жакында, мисалы. Ошол сыяктуу агартуучулук тармагында. Ошол эле маалда эми ар ким мындай курайка бата жүгүрбөйт дегендей, ошол эле оператор, ошол эле техника, ошол эле текст жазуу, бул бардыгы, бул эмгек, эмгек бааланыш керек. Сиздер бардыгыңыздар ыктыярчы волонтерсуздарбы же болбосо бул нерсеге акы төлөнөбү, акы төлөнсө ким тарабынан төлөнөт? Албетте эмгек, ар бир эмгек бааланыш керек. Жана басымдуу бөлүгү командада ыктыярчылар, бирок кээ бир эртеден кечке ошол офисте отуруп иштегендерге айлык акы төлөнөт. Ал айлык акы кайдан келет? Patreon деген бар, билесиз, автордук жазылып, анан акча салып эметип. Краудфандинг. Биздин Patreonго биздин чет жердеги мекендештер, Кыргызстандагы ишкер, биздин байкелерибиз, кайдыгер эмес жарандар, биздин эмгегибизди баалаган кишилер акча которот, анан ошол жактагы бөлүштүрүлүп берилет иштеген кызматкерлерге айлык акысына. Кээде болуп калат, кээде болбой калат. Мисалы үчүн ошол эле финансылык агым болбой калган учурда ачып каласыздарбы? Болбой калган учур деле боло элек го дейм. Patreonго жазылганда ай сайын салып турат да акчачы, катталгандар. Анан ал жагынан негизи акча тармагын мен өзүм жакшы түшүнө бербейтким. Бирок мен билишимче, мен билгендерим ошол тармагы да. Patreon менен. Кыскасы үзүлбөйт да, маселе эмес. Айлык акы же болбосо. Кыймылда канча киши азыркы учурда, канча мүчөңүздөр бар? Азыркы учурда жалпысынан 50-60 мүчөбүз бар, активдүү мүчө. Негизи акча үзүлбөйт эмес. Бул кыймылдын чогулган мүчөлөрү акча табабыз деп чогулган жаштар эмес да. Ар биринин өзүнүн кошумча жумушу бар. Дагы акча таба турган тармактар бар. Жеке өзүңдү айта турган болсок, сен дагы өзүнчө кошумча киреше булагың барбы? Киреше булагым бар, кошумча. Кыймылга келгенде эле биз башында акча табуу эмес, бир өзгөрүү, бир жаштар арасында агартуу жасайлы деген максат менен чогулганбыз. Ошо. Эл силерди оппозиция катары кабыл алат, себеп дегенде сиздер бийликти көбүрөөк сындайсыздар да. Сын пикирлерди көбүрөөк айтасыздар. Демек, азыркы бийликке мындай каршы ойлорду жайылтатпайсыздарбы? Ошондон оппозиция катары кабыл алат да. Эми каршы болгондо кандай, мисалы? Эми жакпаган. Мисалы үчүн ошол эле президенттик республика болгондун кемчиликтери, парламенттик республика болгонунун артыкчылыктары же болбосо жаңы кабыл алынган конституциянын кемчиликтери же болбосо жанагы көп атка минерлер сөз берип алып, ал сөздөрдү ишке ашырбай аткандары сиздер текшерип, мониторинг жүргүзүп, мына могул кезде монтип айткан. Бирок иш жүзүнө келгенде негизи билесиз, формат чындыкты, мындай акыйкатты айтсаң эч кимге жакпайт. Анан бизге каршы деп түшүнүп өткөн да. Баштан башта кыймылы эч кимге каршы эмес. Биз эч кимге каршы, бийликке да, башкасына да каршы эмеспиз. Биздин өзүбүздүн ураныбыз бар: эркиндик, жоопкерчилик, акыйкаттык, адилеттүүлүк. Ошол урандардын немесинде ким болбосун, азыркы бийлик болобу же башка бийлик болобу, баарына туура эмес болуп атабы? Аны айтып туруу биздин жарандардын милдети деп билебиз да.
Ошол эле маалда ошо сиз айткандай жарандык позиция, жарандык парзын айтып коюу бул албетте баарыбыздын милдетибиз. А бирок ал милдетти парзды айтып коюу кооптуу болуп атабы? Эми албетте кооптуу жагы да бар. Биз кантсе да Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстанда кооптуу жагы да бар, бирок коркуп отура бергенде деле болбойт го дейм. Баарыбыз коркуп отурсак, эгер эстей турган болсок, мындай санап бере аласыңарбы? Мындай фактылар болгон, бирок биз аларды албетте стресс болуш, кандай кабылдайсыңар? Мисалы үчүн бүгүн сиздерди бирөөлөр ээрчип же болбосо кайсы бир деңгээлде бир чогулушуңарга келип чектеп атса, ошондой фактыларды мен да көргөм. Сиздер жарыялап турасыздар маал менен. Ошондой ситуациялар көп эле болобу? Жана бул нерселерге сиздер кандай реакция кыласыңар? Бул сиздерди тескерисинче күчтөндүрөбү, шыктандырабы? Же болбосо, кандай десем, бир аз да болсо кичине материалдарды даярдоодо дагы көбүрөөк мындай аккуратный болуп, дагы бир аз кичине мындай көбүрөөк текшергенге түртөбү? Тигини чыгарабыз, муну чыгарбайбыз деп. Муну чыгарбай эле коелу, бияктан башка жейт окшойбуз. Муну жөн эле койсок болчу да деп. Бизде команданын ар бир мүчөсүнө куугунтуктар, аңдуулар, ошол эле жана айтып өткөнүбүздөй, биздин иш чараларыбызга кирип отурабыз, катышабыз деген сыяктуу учурлар болгон. Дагы бир факт. Эгер мындай сан менен эсепке алганда ноябрдан бери иштеп атыпсыздар, э? Мен жеке өзүм ноябрдан бери иштеп атыпсыздар. Ошондой фактылардын канчасын эстей аласыз? Эсиңиздерде бар? 7-8 факт бар. Андай аңдуулар, куугунтуктоо, жеке мен өзүм деле жашаган жериме чейин келип, домкомдон сураштырып, мындай өзүн тааныштырбаган кишилер көп эле келет, андайлар. Көнүп эле калдык. Башында бир аз чүнчүгөндөй болуп, тескерисинче бул нерселер күчтөнтөт экен. Көбүрөөк шыктантып, ал келип аткандар же аңдып аткандар, алар ойлошу мүмкүн бизди коркутуп коюп атабыз же тигинтип коюп атабыз деп. Алар балким билбейт чыгар. Бизди тескерисинче күчтөнтүп аткан дагы да. Ошондой. Бир факты тууралуу айтып аттың эле, мен сөзүңдү бөлүп койдум. Факты ошол, жана үйгө чейин келип сураштырып кошуналардан ызы чуу кылабы, бул квартирада ызы чуу болобу деген сыяктуу суроолорду берип, сиз кимсиз десе өзүн тааныштырбай басып кетиптир. Ошондой окуялар да болгон. Мисалы үчүн ошол эле өзүнө болгон ишеним болуш керек да адамда. Ал ишеним, ошол эле коркуу сезиминин жоктугу же болбосо аздыгы бир нерсеге негизделиш керек да, бир нерсеге таянышыңар керек да. Сиз эмнеге таянып мындай кенен жүрөсүз? Элге. Эл бар. Албетте көпчүлүгү али ойгоно элек элибиз. Мен ишенем, бирок баары бир күн келечек муун жаштар ойгонуп, жок, биз туура эмес баратырбыз, биз бияка басышыбыз керек, көрсө билим алышыбыз керек көбүрөөк деген жаштар дагы да көбөйөт. Келечек муун балким азыркы учурда тияктан бир бөлүктөргө бөлүнүп аткан чыгарбыз. Бирок алдыда баары бир жаштар биригет деп мен ишенем. Мына ошол жаштар, мына ошол эл бар, биз ушундай өзүбүздүн үнүбүздү, позициябызды билдирип келебиз. Амирбек, кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы, дагы да болсо биздин темабызга көбүрөөк сүңгүп кирели. Азыр болсо Амирбек тууралуу көбүрөөк маалымат алдык. Азыр болсо бизде реклама кыскача. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү темабыз гибриддик согуштар же болбосо маалыматтык коопсуздук деп аталат. Бизде мейманда алпарчу жана ошондой эле баштан башта кыймылдын активдүү мүчөсү Амирбек Исмаилов. Амирбек Исмаилов жогоруда маалыматты элге жеткирүү өтө маанилүү деп аттыңыз. Анан кийин албетте сын пикирлер, анан кийин негизи кандай болуш керек, мамлекет кантип иштеш керек тууралуу абдан көп видеолорду жасайсыздар. Бирок баткенде окуялар болгондо сиздер дароо бул нерселердин баардыгын жыйыштырдыңыздар.
сын пикирлердин баардыгы токтоду. Эмне себептен? Себеби ошол учурда токтотуш керек болчу биринчиден. Маалыматтык согуш жүрүп атты. Ошол эле бир боор элем деген Орусия чагымчыл маалыматтарды чыгарып жатты, ачык эле чагымга чакырган маалыматтарды. Анан биз жөн карап тура алган жокпуз. Карап дароо бизде биринчиден болуп команда менен англис тилинде материалдарды чыгарып баштадык. Маалыматтык согушта Уттурбайлы деген таризде чет элдик булактардын хэштегтерин өздөрүнө жиберип, англис тилинде видеолор тартып даярдап аттык. Ошол учурда болгон күчтүн баарын ошол жака жумшадык. Ошол учурда. Маалыматтык согуш деп калдыңызбы? Бул маалыматтык согушта Кыргызстан жыйынтыгында кандайдыр бир упайларга ээ болдубу, кандай жеңүүчү болуп чыктыбы, же болбосо тескерисинче дагы да болсо дүйнөлүк коомчулук тарабынан мындай агрессорлордун бири болуп бойдон кала бердиби? Сиздин баамыңызда? Мен жеке баамымда Кыргызстан маалыматтык согушта утулган да жок, анан ошол эле учурда уттурган да жок. Мындай менимче бирдей болду го деген ойдомун да. Бул деле ошол бирден бир жаңы ошол чыр башталганда биринчиден болуп ошол жерде жаш клубтун кабарчылары түз эфир берип жүрдү. Негизи ал жерге ошондой учурда ким барыш керек эле? Биринчиден болуп биздин мамлекеттик канча деген медиалар бар, эмнеге алар барып түз эфир чыгалдыра албайт, ошол учурда маалыматты жеткире албайт. Кыргызстан менимче утулган жок. Ошол эле эркин журналисттер, элдин өзү аябай активдүү интернет колдонуучулар, блогерлер болгон күчтөрүн жумшап атып, менимче утулган жок. Ошол эле учурда уттурган да жок. Англис тилинде көп маалыматтарды чыгарып аттыңыздар. Өзүнүн майнабын, жыйынтыгын бердиби? Силерде үнүңөр жеттиби бир белгилүү бир ошол чоң медиаларга? Үнүбүз жетти деп ойлойм. Бизде биринчиден болуп видео материалдарды биздин команда чыгарып атты. Анан үнүбүз жеткенин ошол эле просмотрлардан, статистикадан көрүп, салыштырып көрүп байкап койдук. Өз ишибиз, эмгегибиз жемишин берди, үнүбүз жетти деп ойлойм. Жогоруда айтпадыңбы, мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик телеканалдар, чоң телеканалдар бар, бирок тилекке каршы алар мындай чындап көйгөйлүү нерселерге көңүл бурбай калат. Негизи мындай мактай турган жагынан албетте биринчи тизмеде. Негизи кандай болуш керек? Азыр кандай баа берет элең? Сен мамлекеттик каналда дагы экөөбүз тең иштеп атабыз, иштегенбиз. Анан алардын ошол маалыматтык саясат, негизи мамлекеттин маалыматтык саясаты азыркы учурда мындай көрүнүп атабы? Негизи мамлекеттик телеканалдар ал жерде өз нанын таап жеп аткан кызматкерлер, аларга эч кандай жумушуна шек келтире албайм. Бул жерде жанакы эле 30 жылдан бери келаткан бийликтин аргын чапкан саясат дагы деле бар да, бүгүнкү күнгө чейин келатат. Ошол бойдон эч өзгөрүүсүз ким келсе барат. Эгерде ким барып кайсы бир жерде лента кесе турган болсо чуркап барышат. Мындай элдин негизги көйгөйүн чагылдырган окуяларга барышпаганы өкүндүрөт да. Негизинен кандай болуш керек? Негизинен мамлекеттик телеканалдар ошол эле эң биздин көрүнүктүү телеканалыбыз. Аты коомдук болуп аткандан кийин коомдун көйгөйүн аты эле айтып турат го. Коомдук телеканал элдин үнүн жеткирип, мындай долбоорлор элдин үнүн жеткире турган бар. Мисалы мен деле жеке медиада, азыр эркин медиада иштеп атам.
кайрылышат жарандар өзүнүн үнүн жеткирүү үчүн, жогору жакка жеткирүү үчүн эмнеге алар КТРКга барышпайт? Көз карандысыз медиаларга барышат, ал жактан жыйынтык болот. Көз карандысыз медиага барсаң, бир элге, коомчулукка үнүң жетет. Тияка барсаң, менде бир окуя болду. Бир ушул жол эрежелери боюнча бир автоюрист кайрылып, анан айтат, мен экинчи болуп тартып атырмын ал жөнүндө материалдычы. Анан сизге чейин КТРК келип тартып кетти деп аябай сүйүндү. Жакында КТРКдан чыгам деп. Ал тартып кетти, бирок материалды чыгарбай коюптур. Бир-эки күндөн кийин айтып атпайбы? Силер эле чыгардыңар, тигилер тартып кетип, бирок материалды чыгарбай коюшту деп. Эмне маселе боюнча? Жол боюнча, жол эрежелери боюнча. Бир конфликт, да? Ооба. Мисалы үчүн конфликт эми журналистика дей турган болсок, сөз түрдө тең салмактуулукту бекем кармап, эки тарапты тең берип, анан мүмкүн болушунча нейтралдуу маалымат бергенге аракет кылышат эмеспи? Сиздердин медиада кандай саясат бар? Биздин медиада деле цензура барбы? Бирөө силерди редактор болуп тескеп турабы? Мындай маалыматтарды көбүрөөк жараткыла, же болбосо силер планёрка кыласыздарбы? Темаларды кантип тандайсыздар? Мисалы үчүн ошол эле чыр башталганда сиздер баарын жыштырып коюп, ошол чырды абдан активдүү түрдө чагылдырбадыңыздарбы? Ошол эле англисче которуп, маалыматтык согушта утулуп калбайлы деп. Негизи ошол силердин векторуңарды, багытыңарды ким аныктап, ким түзүп, ким көзөмөлдөйт? Команда баарыбыз биргелешип тегерек стол үстүндө отурабыз, анан идеяларды ар кимден чыгарып, талкуулайбыз, ортого салып, бул болот, бул болбойт деп. Темалар деле ошондой. Анан тема өзү эле жаралат. Коомдо болуп аткан актуалдуу окуялар, же жогорку кеңеш кайсы бир нерсени туура эмес бир нерсени айта салат, же бир чоң бир нерсени балп беттире коет бир жерде. Өзү эле чыга калат, анга көп деле ойлонуп отуруунун кереги жок. Кыргызстанда жашаган өзү эле кино го. Ар бир күн. Силер болсо ушул сценарий түзүп кереги жок, ошо кинону болгону элге кандай болсо болгондой айтып бересиздер. Акыйкат тарабын болгондой. Ошол эле маалда силер жанагы агартуу жаатына көбүрөөк басым жасап атпайсыздарбы? Агартуу эмне үчүн маанилүү? Агартуу аябай маанилүү, анткени келечек бүгүнкү жаштарды биз агартып, бир багытка агартуу сабатын жоюп, бир багытка бурбасак, алар аябай коркунучта. Жаштарды дегенде мен деле, сиз деле жашсыз. Биздин муундучу досторубузду бир багытка бурбасак, келечек үчүн коркунучтуу деп ойлойм. Бул керек эң негизги приоритетте турган тармак болуш керек да, ошон үчүн биз ар дайым агартуу тармагында чогуу бирге ала жүрөбүз. Ошол эле мисалы үчүн сиздер айтпайсыздарбы, эмне сиздерге шык берет, эмне сиздерге күч берет? Себеп дегенде тескерисинче маанайды чөктүрө турган, көңүлдөрдү калтыра турган комментарийлер болушу мүмкүн. Белгилүү бир йырлыктарды чаптап, баланчанын жугундусун жеди, баланчанын батышчылдар акчасын жеди деген сонун дебедимби? Мындай өтө креативдүү ушактар элешиши мүмкүн. А бирок ошол эле маалда силерге дем бере турган, күч бере турган, силерди дагы да болсо дагы көбүрөөк эрдиктерди, дагы көбүрөөк материалдарды чыгарганга себепчи боло турган нерселерди байкаш мындай оор да? Эң негизги себеп бул ар бирибиз аябай бир популисттик нерсени айтпай эле коеюн, ар бирибиз өзүбүз Кыргызстан жараны, жеке мен өзүм Кыргызстанда жашагым келет, Кыргызстанды сүйөм, мен бул жерде ата-энем, туугандарым бар. Анан Кыргызстан өнүксө деген бир тилек менен, оңолсок деген
ой менен ошол нерсени жасап атабыз да биз деле бараткан багытыбыз бир ушундай максатты көздөйт да негизги максатыбыз. Ар ким өзү үчүн, туугандары, бул жактагы ата-энеси үчүн гана ошол гана чыгып берет. Анан тескерисинче туугандар, жакындар дагы жөн эле койбойсуң баягы эле албетте дейт да. Албетте. Туугандар. Анан кантесиңер дейм да ошол. Энергияны, кайра күч кубатты бириңерден гана аласыңар. Силер өзүңөр бир мындай өзүнчө эле бир социальный пузырь, өзүнчө эле бир жакшы бирдей ойлонгон саналаштардын бир кичинекей эле топчосуна айланып калган жоксуңар жыйынтыгында? Жок. Же болбосо сиздердин үнүңөр жетип кайсы бир деңгээлде мындай өзгөрүүлөргө алып келип баштады? Жыйынтыктар барбы? Сезилип атабы? Мониторинг жүргүзүп атасыздарбы? Албетте, жыйынтыктар бар. Буга чейин өзүңүзгө маалым, биз жекшемби сайын Конституцияга каршы деп марштарды өткөрдүк. Ар кайсы ал марштар ОПГсиз өлкө, мыйзамдуулук үчүн деп жекшемби сайын марштарды өткөрүп аттык. Алардын эми баарын деп айта албайм, бирок кандайдыр бир негизде жыйынтыгын өз жемишин берген учурлар да бар ал боюнча. Шык жашоо Кыргызстанда жашагың келсе, мындай жана башында айтып өткөндөй, бул биздин жашообуз экен да көрсөчү. Ар бир жаранды жашоосу кайдыгер карабай өзүнүн жашоосуна бир үнүн кошуп, өзүнүн позициясын, пикирин билдириши керек деп ойлойм да, ар бир жаран. Анан мурдакыдай мен деле ошондой болчумун. Саясат же мындай коомдук талкуу бир тиякта турат. Мен биякта мен ал жакка чейин дагы көп бар. Бир 10 жыл жашайын, анан шашпай картайганда барам деп. Шашпай деп көрсө, ага чейин бизди бул жактан тебелеп тепсеп, кайсы бир өлкө сатыйын дегенге чейин коркунучтар бар. Эгер кайдыгер болсок. Жана жыйынтыгында соңку суроо болсун. Бүгүн биз маалыматтык коопсуздук, маалыматтык согуштар тууралуу кеп атабыз. Ушундай маалыматтык согуштар, жанагындай информационный шум деп да коет. Ошол нерселерден иргеп ала билүү үчүн жөнөкөй жаранга кандай кеңештерди берет эле? Медиа сабаттуулук боюнча маалымат алууда. Медиа сабаттуулук боюнча болобу, же болбосо мисалы үчүн ошол кимге ишениш керек, мамлекеттик каналга ишенбеш керек, жеке каналдарга ишенбеш керек, туура маалыматты кантип алыш керек, кайдан алыш керек, жакын достуктарыңан ал деле бир ушактуу келип сага айтышы мүмкүн. Ооба. Мына Баткендеги окуялардан кийин көрдүк, аябай WhatsApp'тан же башка жактан эски Афганистандагы видеолорду да Тажикстандан бир Кыргызстандан деле эки тараптан бир видеолор тарап атты да. Ошондой учурларда ишенгендер да болот да, ишенгендер аябай көп болот. Мен ошолорго, ошол жарандарыбызга айтат элем, маалыматты бир гана расмий булактардан, анан мамлекеттик медиалар деле бирок салыштыруу керек да, аларды деле көрүү керек. КТРКны деле такыр көрбөгүлө деп айтпайм, КТРКны көргүлө. Бирок ошол эле учурда аны көрүп бүткөндөн кийин жаңылыкты башка көз карандысыз эркин медиалардан көрүп таныштып салыштыруу керек. Бул жерде аябай салыштыруу менен гана маалыматты алгыла демекчимин. Маалыматты сөз түрдө 2-3 булактан көрүш керек. Ошол эле 3 күндүн кечин жазуусун жакыныраак барып көрсөң, чоң жазуу көрүнөт да. Абияктан алыстан көрсөң кичинекей жазуу. Демек кичинекей жазып коюптур деп бирөө айтышы мүмкүн. Чоң жазып коюптур, жакын турган бирөө айтышы мүмкүн. Сөз түрдө. Кыйшак жазып коюптур деп кыйшагынан караган бирөө айтышы мүмкүн. Сизге алысыраак көрүнөт, мага жакыныраак көрүнөт. Сондуктан мүмкүн болушунча албетте көбүрөөк булактардан маалыматтар текшериш керек экен. Чоң рахмат Амирбек. Калган ишиңиздер сөз майнабын берсин. Бизде болсо алып баруучу баштан башта кыймылынан активдүү мүчөсү Амирбек Исмаилов болду. Биз кыскача сюжеттен кийин программабызды улантабыз. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү.
Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, мен жаңы эле эң бийик тоолуу лагерден 6650 метрден түшүп келдим. Чоң өкүнүч менен Баткен жөнүндө маалыматты кабыл алдым. Мен Баткен элине баатыр бир туугандарыма, чек ара аскерлерине жана куралдуу күчтөргө азыркы учурда биздин чек арабыздын, мекенибиздин жана жерибиздин бүтүндүгүн калыбына келтирип жаткан бардык күчтөргө жеке колдоо көрсөтөм. 27 апрелде Хумбу мөңгүсүнө барып, 6100 метр бийик тоолуу лагерге барышыбыз керек болчу. Бирок тилекке каршы 27 апрелде түн ичинде мөңгү кулады. Албетте, 6000дик Хумбага чыкпаган күнү биз муз машыгуу жана альпинизм машыгуу үчүн пайдаландык. Биздин чоң кубанычыбызга, жеке кубанычыма жараша, учурдагы эң улуу альпинист, Непалдын жана Улуу Британиянын жараны Нимс Пуржа менен жолуктук. Мен аны менен сүйлөшүүгө кичинекей мүмкүнчүлүк болду. Менин кубанычыма жараша, ал биздин өлкө жөнүндө билет экен. Ал жеңиштин туу чокусу жана Хан Теңири жөнүндө да билет экен. 2 жылдан кийин Кыргызстанга келип бийиктикке көтөрүлүп, биздин өлкө менен жакындан таанышууну каалаарын айтты. Ал мен үчүн маанилүү болгон бул жолугушууда мага жан дүйнөмө тынчтык, ишеним жана чыдамдуулук каалады. Жана бар ойдогудай болот деди. 28 апрелде түнкү саат 2-де 6100 Хумбу каттамына чыктык. 10 километрден ашык созулган Хумбу музу техникалык жактан алганда, альпинизм жактан да алганда өтө кыйын. Реально это очень сложное в техническом плане, в альпинистском плане испытание. Бул Хумбу мөңгүсү ар мүнөт сайын өйдөлдүй. Бул Максим Ростовцев, биздин гид. Хумбу мөңгүсү аскылар, тек көтөрүлөрү жана ылдый түшүүлөрү көп. Подъемами, спусками. Хумбадан бир жол өткөнгө караганда мен 2 жолу Ленинге чыгып келмекмин. Жалпысынан биз базалык лагерден 6100 жана 6550 метр бийиктиктеги лагерлерге баратканыңызда Хумбу чоң күчтүү жана ресурстарды талап кылат. Бийик тоолуу лагерге түштө жеттик. Жоготууларсыз, мүчүлүштүктөр менен өттүк. Толук состав менен жакшы темпте жеттик. Провалов достаточно в хорошем темпе и, скажем так, в полном составе. 29 апрелде биз 6550 метрлик лагерге аман-эсен жеттик. Бул Эвересттеги бийик тоолуу лагердин базасы. Лагердин туруктуу негизи бар. Инфраструктурасы жагынан жакшы калыптанган. Лагерь Эвересттин этегинде. Находится у подножия Эвереста, у самого подножия Эвереста, и очень важное место. Чокуга даярдануу үчүн, климатташтыруу үчүн абдан маанилүү жер. 2 күндүн ичинде биз 7500 метрдеги базалык лагерден кетүүнү пландап жатабыз. Бул экинчи лагерь, ал дээрлик чокулардын астында. Бул биздин климатташтырууга даярдануудагы эң маанилүү кадам болот. Түнү бою 7500 метрде болуу биздин көтөрүлүүгө даяр экенибизди түшүнүү үчүн негизги көрсөткүч болот. Биз дүйнөнүн эң бийик чекитине көтөрүлө алгандыгыбыз, түн ичинде 7500 метрде болуу биз үчүн баарын аныктайт. Способны подняться на высшую точку мира. Бүгүн 30 апрель бийик тоолуу 6550 метр бийиктиктеги лагерде турабыз. Мынакей, бул 8000 метрлик нута. Смотрите. Бул Уходце. Карагылачы, бул чоң тоо Эверест. Уходценин четинен өткөн жол аркылуу Эвересттин жолуна түшөбүз. Абалым жакшы, ден соолугум жакшы, жашап, кыймылдап, максатка бара жатабыз. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз маалыматтык коопсуздук же гибриддик согуштар деген темада кеп козгоп, ушундай теманы тандап алдык. Азыр болсо бизде мейманга келип кошулган Нурдин Дүйшөнбеков мырза бар, PRKG сайтынын редактору жана ошондой эле журналист-аналитик жана Маданият министрлиги түзгөн жумушчу топтун мүчөсү. Хош келипсиз. Хош келипсиз. Нурдин мырза, сиз айтып атасыздар, сиздердин жакында өткөн тегерек столдо сиздердин идеяңыздар боюнча ошол жалпы мындай мамлекеттик бир медиа борбор түзүлүшү керек. Ал ар тараптуу болуш керек, көп тараптуу болуш керек жана эң башкысы биздин мамлекеттик саясат, мамлекеттик маалыматтык саясат болуш керек. Азыркы учурда мамлекеттик маалыматтык саясат деген нерсе барбы? Маалыматтык саясат албетте болот. Башка кеп аны кандай десек, кандай жүргүзүп атабыз?
тилекке каршы мындай бир мындай багыттуу системалуу саясат жүрөт деп айта албайбыз. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Мына биз жанагы бул жумушчу топтун иштегенибизге бир жылдай болуп калды. Бир жылдан бери башында эметкенде иштеп баштаганда мындай ситуацияны көрдүк. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да катышкан, пресс-службалар, мамлекеттик медиалар, ошондой эле көз карандысыз жеке менчик медиалар да катышкан. Ошондо мындай бири-бирине мындай стереотиптер бар экени байкалганда, көп ишенбөөчүлүк байкалып атты, мындай сунуштар болуп атты. Биз мамлекеттик медиаларды деги эле жок кылышыбыз керек. Жалаң жеке менчик эмелерге өчүбүз керек. Бул кереги жок деген пикирлерди айтылган. Анан кубанычтуу нерсеси ушул бир жылдын ичинде ортобузда ушул жумушчу топтун ичинде диалог болду. Бири-бирибизди түшүнүштүк. Баягы стереотиптерден арылып, бир пикирге келдик деп айта алам да. Анан ошонун жыйынтыгында маалыматтык саясат 21-25 жылга карата маалыматтык саясаттын концепциясын иштеп чыкты. Мына бизде байкап отурсаңыздар, көпчүлүк учурда мындай бир көрүнүш пайда болот да, дароо эле мыйзамга, дароо эле аткарууга киришебиз да. Ошол эле убакта мамлекеттик саясат концепциядан башталыш керек. Биринчи жалпы көз караш болуш керек. Биз кандай акыбалда туруп атабыз, биздин максатыбыз кандай, бул саясатыбыздын жыйынтыгы кандай болуш керек, эмнеге жетишибиз керек, кандай нерселерди жоюшубуз керек деген нерсени биринчи мындай калыптандырып коюп, анан барып туруп уже жанагы мындай багыт боюнча иштеп баштаса болот да. Мыйзамдар ошол концепциядан улам чыгыш керек. Биз ушундай көз караштабыз. Менимче бул дүйнө жүзүндө өзүн мындай тастыктаган бир жол. Эми маселелерди алсак, биз ушул жумушчу топтун ишинин алкагында региондорго да чыгып келдик. Бул жерде дагы Бишкекте дагы тегерек столдорду, кеңешмелерди, көп ар кандай иш-чараларды өткөрдүк. Анын арасында сурамжылоо да жүрдү. Ошону менен 400-төн ашык медианын өкүлдөрүн тарталдык да ар кандай түрдө мындай пикирлерин алдык, ойлорун алдык, чогулттук. Ошонун негизинде анан концепцияны иштеп чыктык да. Негизги ушул маселелерди алып карасак, биринчиден Бишкек менен аймактардын айырмасын байкадык. Мисалы, Бишкекте жеке менчик медиалар көп, көз карандысыз. Алар жада калса, орусча айткандай, трендтерди түзөт да. Бул жерде биринчи жана новостная лента деп коет. Ошол жагынан алдыга салбайт эч кимди. Ошону менен повестка да түзүлүп атат да. Кайсы аудиториянын ою, көңүлү каяка бурулат ошол жактарынан. Анан аналитика жагы дагы көп жагынан мамлекеттик медиаларга караганда алдыда жүрүшөт. Тилекке каршы ушу мамлекеттик медиалар мындай кечтүү атандаш албай атат да. Анчалык ийкемдүү эмес. Ал эми аймактарды алсак, региондорду алсак, ал жакта рекламанын рыногу аз болгондугунан жеке менчик медиалар анчалык роль ойной албайт. Ошон үчүн аякта көбүнчө мамлекеттик медиалар, мамлекет тарабынан каржыланган ошо СМИлер көбүрөөк иштейт. Алардын маселелери дагы көп. Мисалы, алар контентти толук толтура албайт. Мисалы 24 саатты бир областтын медиасы толтура албайт, ага анын мүмкүнчүлүгү да жетпейт, ресурсу да жетпейт, кадра да жетпейт да. Ошол эле убакта алар деле сапаттуу бир контент чыгарсак деген ой бар. Анан биздин маалыматыбыз, бизде болуп аткан нерселер ушу жалпы республика жетсе деген дагы бир ниеттери, мындай каалоолору айтылды да. Ошону менен ушу бир ушунун баарын жыйынтыктап келип, биз мындай ойго келдик. Негизги ушу демилгебиздин бири, чоң демилгебиздин бири бул бирликтүү улуттук медиа холдингди түзүү.
башкача айтканда мамлекеттик медиаларды жойбостон алардын ишин жакшыртуу, анын ичинде чыгымдарын оптималдаштыруу. Мисалга алсак, кээ учурларда эгерде областной бир гезиттерди алсак, ошол жерде 2 журналист же 3 журналист иштейт, анын жанында бухгалтери айлык алып атат, анын жана уборщицасы айлык алып атат, жана башка. Ошондо бир журналистке мындай контентти өндүрүп аткан кишинин жанында 2-3 турат, жөн эле бекер акча алып. Мен алардын эмесине мындай дарегине сын айткандай эмес, бирок бизге баягы өндүргөн продукциясы мындай кызыктуу болуп атпайбы? Мисалга алсак, жылына миллиард сомго жакын акча кетет. Анан ошонун миллиардтын артыгы мындай эмеси пайдасы каякта? Өндүргөн ошо жанагы биз бул баарыбыздын эсебибизден каржыланып атат да. Ишкерлердин жана ар бир киши айлык алган сайын ошо жана эмесин алып калат подоходун. Анан ошонун каржыланып аткан эме миллиард сом кетип атат дагы тилекке каршы жеке менчик медиалардан артта калып атканында өкүндүрөт да. Ошону биз айтып атабыз, мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен каржыланган медиаларды бир холдингке чогултсак, ошону менен жана административдик ресурс жанагы расходторду, чыгымдарды азайтат элек. Андан бошогон акчаны сапатын, жанагы контенттин сапатын жакшыртууга, мисалы HD форматка өткөзүү. Өзүңөр билесиңер, азыр сапаттуу каналдарга элдин баары, аудиториянын баары качып атат. Эгерде 2 каналдын эмеси мындай көрсө, бирөөнүн сапаты жакшыраак болсо, ошол жака өзү эле которуп коет дагы, ошо калып кала берет. Көрүүчүнүн талабы бийик. Бизде баягы мындай байкап отурсаң, саны бар, сапаты жок. Бир эле убакта дублирование да кетип атат. Мисалы, эгерде азыр бир канча мамлекеттик канал болуп атабы, ошолордун ар бирөөсү жаңылыктарды даярдайт, аналитиканы даярдайт деп кайталанып атат да. Баягы эле бир эле мазмунду кайра чалдырып атат. Эмне үчүн? Андан көрө бир жаңылык түрмөгү чыгып, бир мисалы аналитикалык эме чыкса, бирок жакшы сапатта жанагы мындай мазмуну боюнча дагы, жанагы эмеси боюнча дагы, кандай десем, изображение жана башка эме жагынан жакшы болсо, жакшы болбойт беле деген ушул ой. Бул бир. Экинчиден, мына эмеден да байкап калдык, мына жакында болуп өткөн Тажикстан менен болгон кагылышуудан кийин биз ошол убакта дагы ушу жумушчу топ болуп чогулуп иштеп аткан кезибиз, ошол жерден дагы биз өзүбүзгө суроо бердик. Ушу биз мындай бир керектүү багытка мындай иштеп атабызбы, же болсо башка повестка болуп атабы депчи. Деп кайра ушундай ойго келдик, туура эле экен. Анткени деген бизде жанагы мамлекеттердин ортосунда атаандаштык жүрүп атат да. Азыр өзгөчө мындай ошону курчуп турган кези дүйнө жүзүндө, бизде эле эмес, биздин региондо дагы. Ошондой убакта мындай бир өткөн учурларда, мындай кыйын убакыттарда бир эле куралдуу күчтөр эмес, ошондой эле ар бир мындай тармак өзүнүн салымын кошуш керек, өзүнүн даярдыгын көрсөтүш керек. Анын ичинде маалымат жагынан дагы канчалык биз ушундай убакта канчалык даярдык бар бизде. Биз эмнени байкап атабыз? Бизде корреспондентский сеть жок чет өлкөдө. Биз дүйнө жүзүн башка мамлекеттин көз карашы менен карап атабыз. Аргасыздан. Ошол эле убакта биякта административдик чыгымдарды көбөйтүп атабыз. Кандай логикасы бар? Бул бир. Экинчиден, бизде контент өтө эле саясатташып кеткен. Биз мындай байкап отурсак, президент эмне кылып атат, парламент эмне кылып атат, ушу негизги өкмөтүбүз эмне кылып атат, болду. Ушунун үч эменин тегерегинде эле жүрүп атабыз да, ошол эле убакта элдерге эмне кызык? Балдар өсүп атат. Балдарды кандай тарбиялаш керек, кандай өнүктүрүш керек? Искусство, маданият, саламаттык сактоо жана башка ушундай кызыктуу элдерге керектүү нерселер берилбей атат. Биз бир эле
саясат менен эртеден кечке алектенсек ошондой эле жыйынтыктар болот да. Мына тилекке каршы мына былтыр пандемия көрсөтүп койду. Саламаттык сактоонун кандай акыбалда жүргөнүн. Туурабы? 1 жылдан бери биздин балдарыбыз мектепке бара элек. Ушунча убакыт миллиард сом кетирип атабыз, дистанттык окуу кандай болуш керек? Методикасы кандай? Ушу 1 жыл бою окуп атат. Эмнени жакшыртсак болот? Кандай кемчиликтер бар деген талкуу жок. Биз жалаң эле конституцияны талкуулап атабыз, жалаң эле мыйзамдарды талкуулап атабыз жана башка. Анан ошунун баарын биз ойлоп атабыз. Ушу холдинг дегенде эле баягы мамлекеттик кызыкчылык дегенде бир таар мааниде түшүнүп калат да, кээ бир мындай өкүлдөрчү. Бул президенттин же парламенттин көз карашын же ошолордун кызыкчылыгын чагылдырган бир саясат дегенчи. Андай эмес. Улуттук мамлекеттик кызыкчылык деген бул жалпы мындай элге керектүү нерселер. Кандай ушу коом туруктуу өнүгөт жылдан жылга, 10 жылдыктан 10 жылдыкка. Баскыч болуп алдыга кетүү. Бул көп нерседен турат. Ошол эле убакта маданияты дагы айтып атам. Ошондой эле билим берүүсү дагы, өндүрүшү дагы ушул жагына багыттаган. Ошол мисалы кандайдыр бир балдардын, чоң кишилердин кызыгуусу болсо, ошого мындай бир эме бериш керек да. Мониторинг жүрүп туруш керек. Биз ошону айтып атабыз. Элге эмне кызыктуу, кандай передачалар кызыктуу, ошону жүргүзүп туруш керек. Анан мисалы редактор отуруп алып эле өзү каалаган нерсени эле бере бербеш керек. Биз кызмат кылып атабыз коомгочу, аудиториябызга. Демек, аудитория эмне керек болсо, ошону маал менен мындай текшерип, мониторинг эмелерди алып туруп, анан ошонун негизинде ошого ылайыктуу контент берип турушубуз керек. Ушунун баардыгын биз ушу мамлекеттик эң мындай мүмкүнчүлүгү чоң, каржы жагынан дагы, техникалык мындай жана помещение жагынан дагы көп мындай камсыздалган бул мамлекеттик медиалар. Ошонун эмесин бир жакшыртуу. Ошону менен бирге бул жерде мындай эки бир сунуш болуп атат. Мүмкүн ар кайсы тилдердеги редакцияларбы, мисалы ошол өзбек тилинде, тажик тилинде, казак тилинде. Себеп дегенде биз алар менен да иштешип турушубуз керек. Керек болсо аларга дагы кандайдыр бир таасирибиз тийип турушу керек. Же болсо редакцияларда ушул ар кайсы тилдерди кошо билген журналисттерди бир топтоп бир эле убакытта мындай ар кайсы тилдерде мындай бир контент даярдап туруу маселеси да. Кандай мазмунда мисалы? Ар кандай, мисалы биз деле байкадык, чектеш аймактарда мисалы Тажикстандын аякта деле эл жашайт. Бизге окшогон бир жарандар жашайт да. Анан эгерде аларга ушу алардын мамлекеттик медиалар ушундай бир тараптуу маалыматты бере берсе, бизди жаман көрсөтүп, булар мындай деп эметип, мындай алардын ошо пикири ошого жараша түзүлөт. Алар ойлойт, булар менен сүйлөшүп болбойт. Булар душман экен. Душман деген ойду. Биз тескерисинче биздин жакшы жактарыбызды көрсөтүп турушубуз керек. Анан жана кандай да жеңиш болот. Мен мындай айтып элем, качан биздин Кыргызстанда өнүгүү болуп, биздин коңшу мамлекеттердин жарандары бизге бир суктанып, кабатай ушу жакта төрөлүп калбай деген ойдо болгондо ошо жеңишибиз ошол болот. Бул азыркы заманда жалаң эле согушуп өзүнүкүн мындай орноткон заман эмес. Ал убакыт өткөн, Кудайга шүгүр. Болот, анча-мынча эмелер ал даярдыкта болушу керек. Ошол эле убакта негизинен ушу дипломатия, ошондой эле маалыматтык жагынан атаандаштык чоң роль ойноп аткан кез. Бизде эле эмес, аны байкап отурсаңар, Европада деле ошондой, Россияда деле ошондой, жалпы дүйнө жүзүндө ошондой саясат жүрүп атат да. Ошону биз артта калбашыбыз керек. Анан ошондой эле жанагы региондорду айттым.
региондордон мындай идея болуп атат, ушул жана холдингдин ичинде бир канал ушул аймактарда элетте болуп аткан эмелерге көбүрөөк көңүл буруп, улам бир региондун маселелерин, көйгөйлөрүн, кубанычтарын дегендей чагдырып турса, мындай бир скользящий график болуп эле, ошону менен биз жалпы республикалык маалыматтык тала түзөбүз да. Ал мисалы таластын маселеси ушу таластыктарга эле кызыктуу болуп калбаш керек. Нарындыкы, Баткендики ошо алып өзүн бир жалгыз калып калгандай сезбеши керек да. Өзүнчө эле бир мындай бир бөлүкчө болупчу. Биз ошону мисалы айтып атпайбызбы, бир аймак ал өзүнүн эмесин толтура албайт. А бирок ошо регион аймак ТВ дейбизби, же эмеге кирсек, ошол жерде улам бир региондун эмесин көрүп турсак, ошону менен биз өзүбүздүн өлкөбүздү таанып алабыз элден улунчу. Ушул сыяктуу жакшы идеялар бар. Анан ушу Маданият министрлигине рахмат айткыбыз келет. Ушу алар бизди уюштуруп, мындай чогултуп, жумушчу топту колдоого алып, бул ушу медианын өкүлдөрү чогулдукта, ошол жумушчу топточу. Бул мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы. Бул идеянын ишке ашышы канчалык деңгээлде реалдуу? Эгер мен туура түшүнгөн болсом, мисалы үчүн ошол эле КТРКга Талас ТВ болобу, Баткен ТВ болобу, бардыгын кошуп бир КТРК кылып коюш керек деген ойду айтып атасыздар да. Туура. Улуттук медиа холдингти жаратуу канчалык деңгээлде реалдуу, анын канчалык эгерде жасай турган болсо, буга эмнелер керек, анын канча убакыт керек? Бул өзү концепция 21-жылдан 25-жылга чейин камтыйт. Бул концепция эң негизги мындай багыттарды аныктайт дагы. Мындан ары мында ушу маалымат ретинде учурунан пайдаланып айтып коеюн. Иш-чаралардын планы түзүлөт. Ушу концепцияны ишке ашыруу жагычы. Ал жерде мындай тагыраак жазылат, көп нерселер мындай так көрсөтүлөт. Кайсы убакта ким жооп берет, жана башка ушу сыяктуу эмелер. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы, канчалык деңгээлде реалдуу, биздин оюбузча ушу бир артыкчылыгы жалпы редакциялык политика болсо, ушу холдингдин ичинде. Ошону менен мисалы жалпы эмени карап туруп, бизге мисалы маданият жагына, билим берүү жагына мындай контент керек. Ошол эле убакта бизде региондорду чалдыра турган, ошону жалпы республикага мындай бир жеткизе турган максатыбыз туруп атат. Аны мындайынан чечебиз. Жана башка ушул сыяктуу жанагы эмени мындай туура бөлүштүрүп, туура пайдаланып, ар кайсы жанагы жетекчи өзүнчө эле бир саясат мындай өз түшүнгөнүндөй жүргүзө бербей деп атабыз да. Анан бул эмени көрсөтпөйт, мындай кээ кооптонуулар болуп атат. Бул жөн эле бир мамлекетке эме карматып албайбызбы, жана пропагандисттик бир машина кылып дегендей мындай. Биз ошого биз мындай чакырабыз, баары катышыш керек, мындай өзүнүн оюн мындай кошуш керек. Бул жерде дагы коомдук кеңеш болуш керек, көзөмөлдөөчү орган керек. Бул тууралуу бир аз кененирээк жарнамалык төрмөктөн кийин сүйлөшөлү. Азыр болсо биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик маалыматтык саясат кандай болуш керек тууралуу азыр бизге PRKG сайтынын редактору, журналист, аналитик жана ошондой эле Маданият министрлиги түзгөн жумушчу топтун мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков мырза өтүп атат. Сиздин оюңуз боюнча ошол мамлекет өзүнүн маалыматтык саясатын жүргүзүү үчүн жакшы инструмент болуш керек. Ал инструмент үчүн сиздер улуттук медиа холдингти түзүү, бардык ошол аймактык каналдарды, эгер мамлекеттик болсо, бардыгын бир холдингке бириктирүү деп атасыздар. Бирок ошол эле маалда кооптонуулар дагы бар. Кайсы бир деңгээлде бул мүмкүн болушунча контролду күчөтүп, мамлекеттик ошол эле аткаминерлердин бир инструменти бойдон кала берип калуу коркунучу бар деген мындай скептиктердин
оюна сиздин жообуңуз кандай болду? Бул боюнча мындай дейм да, биз ал кооптонууну түшүнүп атабыз. Буга негиз бар. Анткени буга чейин бир топ жолу ушундай аракеттер да болуп көргөн. Медианы бир кысып, бир мындай демократияга, жалпы дегеле мындай эмеге акылга сыйбаган бир мыйзамдарды киргизебиз деген аракеттер болуп көргөн буга чейин. Тилекке каршы ушулардын жыйынтыгы менен дагы эмелер көтөрүлүштөр да болуп кетти. Бир четинен түшүнүп туруп атабыз, экинчи четинен волков боятся в лес не ходить дегендей. Биз баары өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошол эле убакта көзөмөлдү дагы күчөтүшүбүз керек. Буга сөзсүз түрдө көзөмөлдөөчү орган керек. Бул коомдук негизде түзүлгөн, мындай кандай десем, күчтүү адиста болгон, элге таанымал, мындай таасирдүү өкүлдөрдөн турган орган болуш керек. Үстүнөн көзөмөлдөй турган. Анан эң негизги нерсеси эмне үчүн биз ушундай эмеге тобокелге деле барып атабыз? Себеп дегенде мындай болуп атат да, муну кээде эл мындай жарандар, жеке жарандар түшүнбөшү мүмкүн. Мисалы, байкалбай эле өзү мындай саясат жүрүп туруп атат да. Эгерде жаңылык, дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарды билгиси келсе, ОРТ-ны көрөт, же Россия 24-ни коюп көрөт. Ошону менен бияка кирип кетип атат да, башка маалыматтар. Ал туура маалыматпы, туура эмес маалыматпы. Бизге мындай туура келе турган, биздин саясатты мындай мамлекеттик кызыкчылыкты чалдыра турган саясатпы, же башкабы, ким билет. Эгерде көңүлүн ачкысы келсе, ТНТ-ни көрөт. Мындай өзүбүз эле мындай сериалдарды көрсө, дагы бир чет өлкөлүк каналдарга кирип кетип атат да. Биз айтып атабыз, бизге Кыргызстанда, биз башканы айткан жок, Кыргызстандын мындай территориясында номер 1 канал боло турган, маалыматты да бере турган, көңүл ачуу дагы, кино, искусство жана башка бардык эмелерди камтыган канал керек болуп атат да. Биз жанагы башка бир чет өлкөнүн каналдарынын бир бакма баласы болбош керек да. Биздин улуттук медиа. Биз ошону айтып атабыз. Буга эң чоң мүмкүнчүлүк кимде бар? Бул мамлекеттик медиада. Жеке менчик медиа мынчалык каражаты да жок, мынчалык техникасы да жок, мынча кадр жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушуну күчөтөлү. Ушунун мындай натыйжалуулугун көбөйтөлү. Ал эми аны көзөмөлдөш бул биздин колубуздагы нерсе. Биз ошого баарыбыз мындай киришибиз керек. Бул жеке бир кишинин, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгына иштей турган канал болбош керек. Анда анын эч пайдасы болбойт. Биз айтып атабыз, бул бир эле саясий канал болбош керек. Бул элге иштей турган. Анткени элдин эсебинен каржыланып аткан. Көзөмөл кантип камсыздалат? Ошого буга жанагындай көзөмөлдөчү орган керек. Коомдук. Ошондо гана ал көз каранды эмес. Мисалы азыр КТРКнын мисалында ал жерде деле бар го, байкоочу кеңештеги. Туура. Ал эмне себептен туура? Эми мындай десек болот да, мына жогорку кеңеште деле айтып атабыз, сынга алып атабыз. Жогорку кеңештин азыркы курамы бизге жакпай атат. Жүргүзгөн саясаты, деңгээли, көп нерсеси жакпай атат. Ошондой эле жана сиз айтып аткан коомдук кеңеш да жакпай атат, мисалы КТРКныкычы. Бирок ошону менен биз дегеле бул идеядан баш тартпашыбыз керек да. Парламент Кыргызстанга болбойт деген ойдон алыс болушубуз керек да, туура. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе. Башка кеп, ал кандай ишке ашат? Бул холдинг түзүлөт, бул биз азыр идеяны айтып атабыз. Ал эми ал кандай ишке ашат? Кандай убакытта, кандай жолдор менен, кандай формаларда? Ал бүт жанагы иш-чаралардын планында болот. Ошон үчүн мен силерге дагы, Next TV дагы ушу мындай активдүү катышып атат, ушу талкууга рахмат айтам. Бул талкуу жалпы биздин коомубузда жүрүш керек.
Эгерде биз баарыбыз мындай эми чоңдор кандай чечсе деп отурсак, анан жыйынтыгы баягыдай эле болот. Ошон үчүн ар бирибизде кандай кимде кандай сунуштар, көз караштар болот, ошону кошуп канткенибизде ушул жана көзөмөлдөөчү орган күчтөнтөбүз. Кайсы убакта ал ушул жанагы ага жүктөлгөн милдеттерди так аткарат. Кандай убакта алар жетекчилерден эмес, 2-3 мисалы чиновниктен эмес, жалпы элдин көз каранды болот. Кайсы убакта жана кайсы жолдор менен ушуну биз ушул идеябызды ишке ашырабыз деген нерселер туруп атат. Ал оңой болот деп эч ким ойлобойт. Биз аны өзүбүз да түшүнүп туруп атабыз. Бирок бул нерсе бирдекеден башташ керек. Мен өткөндө жанагы эмес чогулганда, ушу жумушчу топ чогулганда мындай оюмду айттым да, албетте коркуп отура берсең болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам 90 канчанчы жылкы мыйзам козголбой жатат. Кой муну баштасак, дагы бир мындан начары болуп калат деп коркуп отуруп ушу эмеге жеткиздик. Анан аны күтүп отурсаңчы, ушу күткөн бирдекени көрөсүң да, аягындачы. Сен айтып чыкпаган демилге, көтөрүп чыкпаган демилге башка бирөөдөн чыгат. Ал таза эле бир мындай акылга сыйбаган түрүндө да чыгышы мүмкүн. Тескери таасир бере турган түрүндө. Анан аны менен күрөшөсүң. Ага караганда мүмкүнчүлүк бар да. Биз ушундай бир жакшы идеяларды көтөрбөйлү. Ушунун тегерегине иштебейлү. Ушуну акырын жылдырбайлы. Анткени күтүп отурсаң, жанагы природа не терпит пустоты дегендей, баары бир бирдеке саясат чыгат. Бул болбосо башкасы чыгат. Ансы эле мына чыгып атпай азыр көп мыйзамдар боюнча. Болгондо да мындай дүңнөн кетип атат да, мисалы. Бүт тармактарды камтыган эме. Ошону мисалы биз айтып атабыз, концепцияны иштеп чыгалы. Анан ошол концепцияга туура келе турган, туура келбей турган мыйзам долбоорлорун карайбыз. Кечирип кой, мондай биз баштап атканда мондай максат менен баштаганбыз. Мунус ошого туура келбейт экен деген аргумент да болот да биздечи. Анан жөн эле күтүп отурсаң, анан мындай болуп калбайбы деген кооптонуу бар. Бирок ага карабастан биз көзү жет турган нерсени жасашыбыз керек деген ойдобуз. Номер 1 холдинг болуш үчүн албетте эң башкысы өзүңүз белгилеп өткөндөй контент. Контентти даярдоо даремети азыркы мезгилде канчалык, кандай баа бересиздер? Бизде ошол жетиштүү кадрлар барбы? Ал кадрларды же атайын даярдыктан өткөрүш керекпи? Бул боюнча дагы концепцияда өзүнчө бир эмелер, тезистер бар. Даярдоо жагы дагы муну мындай кайрылып кетсем, ада тереңдеп кетет. Мындай жалпысынан айтып коеюн, бүгүнкү күндө ушу медиага керектүү бир топ адистиктерди эч ким даярдабай эле жатат. Мисалы, SMM деген эме чыкты. Бул бардык, бул медиада эле эмес, ар бир керек болсо иштеп турган ишкана деле ошого муктаж. Бирок ошону даярдаган методика жок, ошо программалар жок. Ал жагы да жасаш керек. Бизде жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү да бар. Алар өзүнүн идеяларын айтып атат. Анан ушу Кудай буйрса бул жагынан да эметтейбиз. Анан экинчи жагы болсо, туура айтып атасыз, ушу дараметибиз жетеби? Ушундай бизде мүмкүнчүлүк барбы дегендейчи. Иштетип кете алабы? Иштетип кете алабы. Мындай байкап отурсаңар, азыр аудиторияны алып кетип аткандар кимдер? Бул блогерлер, бул пабликтер, бул жаңы медиа деп атабыз да. Кандай каражат кетип атат? Мына алар мамлекеттен башкадан миллиард алган жери барбы? Жөн эле үйүнөн бир колунан келген бир камераны алып алып туруп, телефонду алып алып туруп, ошону менен деле алып кетип атат. Бул деген алар кызыктуу контентти жаратып атат. Элге кызыктуу контент. Бул бир жагы. Экинчи жагы сапаты. Бул технический жагы. Ошол эки нерсени бириктириш керек. Бизге ушул жанагы жаңы медиалардын өкүлдөрү кайрылып атат. Бизде контент бар. Ошону жайылта турган эмебиз жок болот. Каналдарыбыз жок болот.
иштеши ушул жанагы талкуулардын жана жумушчу топтун иштин алкагында дагы ушундай коллаборация деп коет пайда болуп баштады. Бири-бирин мындай таап атышат, мындан ары иштешип кетели деген жанагы традиционный медиа анан жаңы медианын ортосунда эме жүрүп атат. Муну мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Мамлекеттик заказ болуш керек. Коллаборация боюнча мындай кызматташтык боюнча ийгиликтүү мисалдар барбы? Мен аны мындай атай мындай көзөмөлдөгөн эме жерим жок, бирок мен ушу жана эмелерден байкадым. Кыймыл-аракеттер бар. Кыймыл-аракеттер бар. Ушу ар кайсы тармактан чакырган өкүлдөр бири-бири менен уже кызматташып баштап атышат, өзүнүн пландарын ортого салып атышат. Биз мындай эме бирдиктүү бир проект жасап атабыз. Мисалга алсак Тентек, ошондой эле жаңа новые лица деген эмелер ушу бири-бири менен иштешип эме кылып атышат. Муну уланыш керек. Бул мамлекеттик биздин холдинг дагы ошого катышып туруш керек. Мамлекеттик заказ жанагы эме кандай механизмин жакшылап иштеп чыгыш керек болуп атат. Бул региондордо көп айтылып калды. Ошол ага мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы контент өндүрүүчүлөр катышканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан ошондо кимдики кызыктуу, кимдики сапаттуу болсо, ошол чыгыш керек. Бул анткени деген бул элге мындай кызыктуу контент чыгыш керек. Ал сен жасады же мен жасадыдан эмес. Анан ошонун арасында мен да айтып кетишим керек. Бул жана холдинг түзөбүз деген бул мындайды билдирбейт да, баарын эле күчтөө эле бир эмеге алып келет деп. Эгерде кандайдыр бир өзгөчө басма сөз жагындагы айрым редакциялар өзүнчө иштейт элек деп атат, маселе жок, аларды кыйнаган эч ким жок. Эгерде жекече иштеп кете алабыз десе, ушул рыноктун жана конкуренциянын эмесине чыдайбыз десе, андан жакшы. Канчалык мындай көбүрөөк эмелер берилип турса, ошончолук жакшы. Ар кандай көз караштар, ар кандай пикирлер, ойлор жүрүп турса болот. Анан эгерде ушу жана бул пайдалуураак жагы болсо, ушу жана мамлекеттик каналдардын кайсы бирлери мүмкүн приватизацияга эметет дагы, анын акча коротпостон мисалы бияка багыттаса болот. Анан түшкөн акчасын башкага жумшаса болот. Технический жагына, жана кадр даярдаган жагына. Ушул сыяктуу бул биз айтып атпайбызбы? Бул жалпысынан жана концепция ал эң негизги мындай контурларын эле түзөт да. Анан уже жана детальдарына жеткенде мүмкүнчүлүк болушунча адистер катышыш керек да. Ар кайсы тармактан. Анткени жалпы элдерге баарыбыз журналистпиз. Анын ичинде пишущий журналисттер бар, телевизионщиктер бар, радионун өкүлдөрү бар, ушул сыяктуу жаңы медиалар чыкты. Ошолордун баардыгы өзүнүн оюн, өзүнүн эмелерин жеткизсе, ошондо мындай толук кандуу ишке аша турган программа болуп чыга келет. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айтып атасызбы, жаңы медианын өкүлдөрү азыр аудитория үчүн таасирдүү дагы, анан кеңири дагы аудиторияга ээ депчи. Медиа холдингде, сиз медиа холдингдин концепциясында ошол жакындагы мындай механизмдер да камтылганбы? Жаңы медиа боюнча. Жаңы медиа. Холдингдин ошол СММ-ин, ошол социалдык тармактарын жакшы жүргүзүп кетүү боюнча. Албетте, бул бүгүнкү күндө бул мамлекеттик эмес, бардык медиага тиешелүү. Мына байкасаңыздар, мурда элдер эмеге барып туруп, киоскка барып, гезит алчу. Андай токтоду. Эбак эле токтоду. Убагында ошондой жол менен маалымат алчу. Анан сайттар чыкты. Сайт ыңгайлуу, кирсең эле эч жака барбай эле, бирдекени сатып албай эле көрүп алсаң болот. Азыркы учурда мындай более продвинутый пользователь болгондо ал сайтка да кирбейт. Анткени ал соц тармактардан эле алып коет керектүү маалыматтарды. Ал бир эле лентанын ичинде ар кайсы сайттардан келген маалыматтарды ала берет. Өзүнө жакканын өзү тандап алат. Керек болсо ал өзү мындай жанагы
кайсы сайттын маалымат экенин деле билбей деле окуп алышы мүмкүн. Көңүл бурбай делечи. Демек, бул эмнеден улам? Анткени азыр ошо SMM деп атпайбызбы? Продвижение башка болуп калды, таргетирование башка болуп калды. Ошого карап иш кылыш керек. Бүгүнкү күндө чет өлкөнүн мисалы медиалары Кыргызстанга маалыматты жеткизип коюшат. Жөн эле. Эч кандай биякта чектөө, чекарадан токтото албайсың. Ушул сыяктуу эле биз да иштешибиз керек. Биздин аудиториябыз бул бир эле мисалы Кыргызстан эмес. Бизде чет өлкөдө жүргөн мигранттар. Эмне үчүн алар Кыргызстан жөнүндө маалымат алып турбаш керек? Кабардар болбош керек. Мүмкүн алар аякта иштегени менен биякта көңүлү биякта. Албетте. Кызыгып атат, кандай болуп атат, үн кошкусу келип атат. Ушул сыяктуу эле мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Анан жанагы мындай да сунуш болду, жана корреспондентский сетти түзүш керек деп атпайбызбы? Чет өлкөлөрдө биздин эмелер болуш керек, корреспондентский сеть болуш керек. Ошол жактан биз мындай далдалчы аркылуу эмес, өзүбүз алып турушубуз керек. Из первых рук дегендей маалымат алып туруш керек. Мүмкүн ошолорго биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарда кандайдыр бир деңгээлде мындай свободный корреспондент болуп калабы дегенде ойлор айтылып атат. Эмнеге андай эмес? Мен ошол жерде туруп, мисалы Нью-Йоркто турабы, Москвада турабы, мындай болуп атат дегендей мындай деп акырын маалыматты берип койсо, мүмкүн гонорар алабы же мындай коомдук негизде эметеби, ал башка нерсе. Жок, ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баарын биз пайдаланышыбыз керек. Азыркы заман ушундай. Конкуренция күчтүү, биз артта калбашыбыз керек. Рашылып билебиз, өтө актуалдуу, керектүү идеялар менен, маалыматтар менен бөлүшүп өттүңүздөр. Бизде мейманда PRKG сайтынын редактору жана ошондой эле журналист-аналитик Нурдин Дүйшөнбеков мырза болду. Кыскача сюжеттен кийин биз программабызды улантабыз. Биз менен болуңуздар. Мен кийинчерээк менен да ой менен жашайм деген Декарттын белгилүү билдирүүсүнөн кийин философтор жана илимпоздор акыл жана дене көйгөйү менен күрөшүп келишкен. Акыл бул денени башкарган өзүнчө материалдык эмес нерсеби? Же бул биздин физикалык денебиздин өзгөчө кармалбаган биз ойлор деп атаган бөлүгүбү? Бул суроонун жообунун чексиз талаш тартыштарына карабастан, жаңы изилдөөлөр көйгөйдүн бир бөлүгү суроону өзүбүз кандайча түзгөнүбүздө деп божомолдоодо. Сезүү сезими ой жүгүртүүдөн бөлөк экенине ишенүү. Балким бул башкача. Биздин ой жүгүртүүбүздүн салттуу модели боюнча сезүү органдары мээге маалыматты өзүнчө өткөрүп, андан кийин ал тиешелүү психикалык түшүнүктөргө которулат. Визуалдык сүрөттөр, бактар, угуу, куштардын ыры жана башкалар. Бирок кээде ар кандай кабылдоолору менен адамдар кезигишет. Жакынкы мезгилге чейин бул көрүнүш, бул сезүү сигналдары үчүн жооп берген мээнин бөлүктөрү ортосундагы түз байланыш аркылуу мүмкүн болгон деген синестезия жөнүндө жалпы бир пикир түзүлгөн. Мисалы, си бемоль үндү укканда адам сары түстү элестетет. Бирок жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, синестезия биздин сезүү органдары кабылдаган формаларды, түстөрдү жана үндөрдү билүүбүз аркылуу болот. Кросс сезимдик кабылдоо пайда болушу үчүн акыл сезимдик кабылдоо менен байланыштырган концептуалдык идеяларды жана түшүнүктөрдү активдештирүү керек. Мисалы, бул образды S тамгасы же 5 саны деп эсептесе болот. Синестеттер аларды ар кандай түстөр же үндөр менен бириктиришет. Аны кандайча аныктагандыгына жараша болот. Визуалдык маалыматтын өзү өзгөрүүсүз болсо дагы бир экспериментте синестеттер тамгаларды билгенден кийин жаңы түстөр ассоциацияларын түзүшкөн. Идеялар менен сезимдердин байланышына көз каранды болуп, синестезия негизделген ой жүгүртүү феномени идеестезия деп аталат. Бардыгы эле синестезияга эмес, бирок идеестезиянын өзү биздин жашообуздун эң маанилүү бөлүгү. Дээрлик бардыгы кызылды жылуулук менен, көктү суук менен байланыштырышат. Көпчүлүк ачык түстөр, курсив жана жука сызыктар жогорку тоңго ээ экендигине макул болушат, жана үнсүз түстөр төмөнкү тоңго. Ушул бирикмелердин көпчүлүгү маданияттан келип чыкса да, калгандары ымыркайларда жана приматтарда да
кездешет. Алардын жок дегенде айрымдары туаса деп болжомолдоого болот. Бул формалардын эки аталышын тандоону сураганда, таптакыр башка маданияттагы жана ар башка тилдеги адамдар көпчүлүгү курт жылдызча үчүн кики жана тегеректелген үчүн буба деп атап макулдашышты. Кики нервдүү жана акылдуу деп сүрөттөлсө, бубу жалкоо жана акылсыз деп сүрөттөлдү. Мунун баары биздин күнүмдүк түстөрдү, үндөрдү жана башка дүүлүктүргүчтөрдү сезүү аралдарында эмес экендигин айгинелейт. Тил тармагы сыяктуу ассоциациялардын тармагына уюшулган. Ушунун аркасында метафораларды логикалык жактан алардын мааниси жок болсо да түшүнөбүз. Мисалы, жалпы жумшактык жана жеңилдик сезимине негизделген карды ак жуурканга салыштырабыз. Идеэстезия идеялар менен сезимдердин байланышына негизделген искусство үчүн өтө маанилүү. Көркөм сүрөт искусствосунда ойлор жана сезимдер бири-бирин өркүндөтөт. Ыр-саптары менен ырдын обондору, сүрөттүн тематикалык мазмуну, гүлдөр баса белгилеген же китептин укмуштуудай муун менен берилген сюжети сонун айкалышта болсун. Эң негизгиси түзүлгөн идеэстезия бирикмелеринин тармагы мындай тилде гана мүмкүн болбостон анын маңызы боюнча жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Салттуу элестетүүнүн ордуна биздин сезүү органдарыбыз алгач түстөрдүн жана формалардын же абадагы термелүүлөрдүн жыйындысын таанып, андан кийин аларды биздин дарактар же сирена деп классификациялайт. Идеэстезия бул эки жараян, бир эле учурда болот деп эсептейт. Биздин сезүү кабыл алуубуз дүйнөнү түшүнүүбүз менен калыптанат жана алар бири-бирине ушунчалык байланыштуу болгондуктан бири экинчисиз мүмкүн эмес. Эгерде идеэстезия аркылуу алынган бул модель туура болсо, анда ал акыл эсти изилдөөдөгү эң курч илимий жана философиялык көйгөйлөргө чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Өзү жөнүндө мурунтан эле түшүнүк болбосо, Декарт ой жүгүртүүсүн айта алган өзү болмок эмес. Өз ара байланышкан жана өзүнчө түшүнүктөрдүн тармагы болбосо, биздин сезүү кабыл биз түшүнгөн айрым объектилер эмес, бир өңчөй масса болмок. Илимдин милдети бул тармактын кайда жайгашкандыгын табуу, ал кандайча пайда болот жана тышкы стимулдар менен кандайча өз ара байланышта болот. Философиянын милдети, жаңы модели биздин өзүн өзү билүү, аң сезимибизге жана курчап турган дүйнө менен болгон мамилебиз үчүн эмнени билдирерин түшүнүү. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз маалыматтык коопсуздук, гибриддик согуштар деген тема тандалганбыз. Окумуш тема экен. Бизде мейманда Азаттык медиа мекемесинин журналисти Токтосун Шамбетов. Рахмат. Маалыматтык коопсуздук, маалыматтык согуштар дайым болуп келет. Азыр мындай бир 200 кишини жалдап алып, бүтүндөй өлкөдө аба райын түзүп койсо болот турбайбы толугу менен. Акыркы сиздердин изилдөөлөрүңөр көп көрсөтүп атат. Анан бул нерсенин кандай десем, бул нерсенин бир элементи болуп калбаш үчүн, туура маалыматты ийгей билиш үчүн адам эмнелерге даяр болуш керек, эмнелерди үйрөнгөн болуш керек, эмнелерди окуш керек, кайсы жака баш багыш керек. Себеп дегенде кайда барбасаң калптын казаны кайнап элаткан болот го бүт эле жерде. Адам калпка көбүрөөк ишенет да, чындыкка карагандачы. Анан калпка, анан күчөтүлгөн маалыматка көбүрөөк ишенгиси келет да. Анан көпчүлүктө жашообузда маалыматтар күчөтүлбөй, салкын жашообузда негизи жашообуз өзү салкын да мындай. Урмат менен Токтосун экөө интервью алып атат деген иштер болуп атат да негизи. Чындык, ушу интервью болуп атат. А бирок биз шок, Урмат Токтосунду жарга такады деген күчөтмө, андан да жакшы угулган маалымат болуп атпайбы? Анан берки киргенден көрө Урмат Токтосундан интервью ал дегенден көрө Токтосун Урматты жарга такады же экөө бири-бирин жарга такады, эфирден урушуп кетти деген маалымат элге жакыныраак да. Ошон үчүн ошого ишенет да элдер. Ушундай болуш керек деп жашоосунан каалай берет да. Алыс кетпей эле Орус президенти менен Кыргызстан президенти экөөнүн жолугушуусундагы YouTube'дагы баягы маалымат таратуучулар эмне деп гана жазышкан жок. Өзү басып келди, учактан зыңкыйган, автоунаалар менен тосуп алды дегендер бул элди тартуунун бир ыкмасы экен, жолу экен да. Анан муну ошол политтехнологдор, атайын даярдалган тролль топтор
абдан жакшы ушуну илип кетти да. Эл демек ушундай маалыматтарга ишенет. Биз ушундай гана маалыматтарды берип турушубуз керек экен. Ушундай гана маалыматтар менен мындай элди алып алсак, андан ары биздин ошо бурулган топко кете мындай алып жүрүп отура беребиз депчи. Муну билиш үчүн биринчиден мен ойлочумун, Россияда дагы ушундай, Орусияда дагы ушундай проблема болуптур. Мен мындай YouTube'нан, анан маалымат сайттарынан изилдеп көрсөм, аларда дагы шок контент. Мы врачи скрывали, мы бирдеме деген баягы кантип бул топ эметилген деген темалар менен коет. Кирсең, казино же башка бирдеменин реклама сайты. Ошол периоддо басып өтүп, жаңы муун чоңойгондо, ошол интернет менен кошо, TikTok же Instagram менен башка менен кошо жаңы муун өзү маалымат таратуучу боло баштаганда, ошол ишенүүчү басаңдаптыр Орусияда. Кыргызстанда бул жаңы өнүктү. Кыргызстанда азыр ошол нерсеге урматтагы токтосундагы кааласак да басып кирип көрөбүз да. Не болду экен деп мындай. Кызыкчылыкчы бир басып ийебиз да, адамчы. Бир басып ийгенге көнөбүз да. Анан мен ойлочумун, бул бир табигый жол менен өзү адамдын медиа сабаттуулугу, коомдуку көбөйөт деп. Муну табигый эмес, кээде ошол жаштарды биз окутушубуз керек экен деген ойлоп калдым. Шаарда эле бир 200 жаш бири-бирине, мисалы, урмат көбүз жашырбайлы. Ушундай медиа сабаттуулук же бир азыркы замандын цифровой бир иш-чараларда сен жүрөм, мен жүрөм, дагы бир иш-чарага барсак дагы экөөбүз эле жүрөбүз. Ошентип отуруп бир 100 эле жаш өзүбүздүн ичибизде эле кайнай беребиз. Бирок бул жактагы, аймактагы, региондогу ошол биздин жаңы конуштагы эле жаштар эчтеке маалыматтык согуш менен дагы, маалыматтык медиа сабаттуулук менен иши жок эле жүрөт. Мисалы мен Улуттук университетинде мисал келтирейин. Улуттук университетинде 18-19 миң студент бар. Даптаяр база турат да. Ал жерге эч ким басып барып, эми сабактар деле аженде СССРдын базасында түзүлгөн сабактар да. Кантип журналистика деген эмне, репортаж деген эмне деген сабактар да. Акты мен билбейм, аякта бир медиа сабаттуулук эмне дегенди үйрөтө беринчи. Жок эле дегенде ошол бир университетте 19 миң студенттин 5 миңин биз үйрөтсөк медиа сабаттуулукка. Медиа сабаттуулукту кантип аныкташ керек, кантип адам эмнеге ишениш керек, кайсыл маалыматтык СМИге ишениш керек, кайсы маалыматтык СМИнин эмне көздөгөнү бар дегенди үйрөтүп, аң сезимин жүгүрткөн үйрөтсөк, бизде кыргыз бат эле мындай эркин ой жүгүрткөн калк да. Балким мындай деп кыргыз айтып берет го дайымачы. Баары эркин ой жүгүрткөн калк, бизде бат эле жайылып, медиа сабаттуулук келсе, эртең ошол тролль же болбосо ошол топтошкон баягы интернет киллерлердин капканына эл түшмөк эмес да. Улуу муун эми баягы окута албайбыз, бирок кичүү муундун ошол айтып атпайм, бир университеттин эле 5 миң студентин окутса, ал 5 миң 10 миңине тарап, анан азыр TikTok менен Instagram заманында стримерлер ошолор да. Ошолор таратып бат эле бул маселени, мисалы, табигый жол менен болсо дагы бир 4-5 айда, 4-5 жыл же болсо кайсы бир жылдардын алмашуусунда чечип салса болмок да. Бирок тилекке каршы андай болбойт азыр. Дагы бир 3-4 жыл ошол биз маалыматты манипуляциялоо илинчегинен чыга албайбыз да, менин баамда. Себеби жаштар ушинтип мен жана эле башым сөзүндө айтып өткөндөй күчөтүлгөн маалыматка ишенгиси келет экен. Салкын маалыматка эч ким ишенгиси келбейт экен. Сенин оюңда бул убактылуу нерсе бир 3-4 жылдын ичинде чечилчү маселе деп ойлойсуң? Эгерде биз жаштарга маалыматтык сабаттуулук жөнүндө аракет кылсак, балким долбоорлорбу, эл аралык уюмдарбы, же ошол эле Кыргызстандагы чыккан ошол медиа тармагында жүргөн адамдар бир карааны байкалып атабы? Мисалы үчүн ошондой иштер. Ооба, бирок абдан бир океандагы эле тамчы да. Ошо айтып атпаймынбы да, сен, мен, Урмат, Улан Үсөйүн, Эркин Нурбаев, дәр ошол кайсыл иш-чарага барсак, ошол 4-5 жүрөбүз. Дәвір бир уюм иш көрсө ошол жүрөбүз. Ошол эле сөз болот, бирибизге айтып койсо ошентишибиз экен, биз жаштар эметиш керек экен деп. Бирок жаңы конушта, аймактарда же башка жерлерде ошол семинарлар, ошол жолугушуулар кандайдыр бир реалдуу ишке, реалдуу долбоорго жыйынтыгында келген жок да? Жыйынтыгына келди деп айта алабыз. Жыйынтыгында баары бир бизде бир жаштардын тобу пайда болду да. Мындай эмеге маалыматтык манипуляцияга алдырбаган жаштардын кайсы бир тобу бар. Ал тобу кандайдыр бир
орысша айтканда мнение, лидер мнение деп коет, ошол топ баары бир катмар бар да бизде, ошол пайда болду. Ал ошол эл аралык уюмдардын, бейөкмөт уюмдардын ошол жаш лидерлерди өстүрөбүз деген салган салымдары ошол катмарды өстүрдү. Эми ошол өсүп чыккан катмар бер жакта жаткан берки катмарды өстүрүүнү мындай колго алып атат десем болот да. Ошол эле маалда сен ошо коомдук пикир жаратуучулар же коомдук пикирдин лидерлерине аябай мындай нааразы болгон көп стористериңе чыгарасың. Мисалы үчүн биздикилер гиф ойнотот, адамдар Грэмми алышат, же болбосо биздикилер дагы бир эмне болушу мүмкүн. Нече кылып деңгээл таптакыр башка депчи. Ооба. Кайсы учурда буга эмне себеп болот? Контенттин үстүндө эмес, ошол эле мындай утурумдук жеке кызыкчылыкты материалдык экинчи деңгээл да. Баары бир бизде айтып атпайбызбы? Варламов, Дудь, жана башка Орусиянын блогерлери, салттуу журналистикадан чыккан блогерлер да. Ошол жанагы саякаттаганда унутуп калдым атын, ошол саякатты тармагында блогерлер ырчы эмес, аябай популярдуу журналист эмес, же бич эмес, же КВНщик эмес, же комик эмес. Бирок өзүнүн аудитория топтой алды контенти менен да. Бизде бир адамды айтып бер, контенти менен аудитория топтогон. Болот Ибрагимов бар, ал дагы ошол баягы треш контент, гаи же болбосо кайсы бир эметип атпалы эл сүйгөн контент менен топтоду. Калган контент, сапаттуу контент менен топтой алган блогер жок да. Анан биз блогерлер кимдерди атап атабыз? Мурунку ырчыларды, мурунку алпарчыларды, мурунку тамадаларды, алардын мурдатан эле базасы болгон, мурдатан эле подписчиги болгон, ошондон ары көбөйүп кетти да. Анан ошонун жоктугу. Алар өзүнүн угу менен эле баратышат да, жакшынакай эле. Кимдер? Ошол тамада-ырчылар. Ооба, өзүнүн угу менен барат, бирок ошолор мисалы ошолор эч тамадалыгы же ырчылыгы же алпарчылыгы же ошол стендаперлиги жок болсо, ал өз алдынча блогер болуп өзүнүн бир аудиториясын топтой албайт болчу да, как блогер катары. Сапаттуу контент менен Кыргызстанда мындай топтоо, өзүнүн аудитория топтоо өтө кыйын да, өтө кыйын. Мисалы биздин Азаттык плюс деген жаштардын программасы бар. Мындай орусча айтканда познавательный, таануучу, билим берүүчү программа да. Аудиториясын ошол эптеп мындай өкөнү айкалыштырып, баягы жеңил контент менен оор контентти айкалыштырып анан эптеп кармашат да. Ошол оор контент, сапаттуу контент, бейтарап маалымат жана башка контент менен блогерлер бизде аудитория топтой алышы кыйын. Бул биринчи ошол эки тарабы тең бар, ошол калк даяр эмес, медиа сапаттуу контентти көрүп баалап ошону көргөнгө. Бул дүйнө жүзү боюнча эле талаш да. Экинчиси ошо деңгээл да. Деңгээл блогерлердин, лидер мнениялардын деңгээли баары бир жок да. Мисалы мен бир атактуу эле бир ырчы менен сүйлөшсөм мынтет да. Сүйлөшүп калдык, эми дайыма көчөдөн жолуккан же башкаттан сүйлөшүп калсаң. Мен айттым, ушу Россиядагы, Орусиядагы шоу-бизнести, Орусиядагы жаштардын трендин жаратуучу муун казактардын көпчүлүк пайызы казактар түшүп койду. Рэпте, рэп протесттин ыры да. Рэпте, стендапта, стендап бул новый рэп да. Бул дагы стендаптагы протесттин бир түрү. Жана башка жерлерде казактардын ырчыларын мурдакы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн бардыгы тааныды, чыкты десем, алар деген жа скриптонит деген мындай уят бирдемелерди деп атпайбы. Ошон үчүн ал чыга берет да, анан биз аны ырдабай биздин укур-ардашыбыз келип кетти. Ал ошол бир 2-3 куплет ыр болсо, ошол биздин чыгаалчу жарандар, Кыргызстандын потенциалы бар жарандар деген ушу уят бирдел текстин көрөт. Ошонусун эле көрөт. Аны ушинтип ырдап атпай, анан ошол текстинде бир уят цензурага туура келбеген сөз бар экен, биз антип ырдашып эмеспиз, кыргыздын укур-ардашыбыз керек да дейт да. Ал ошонусун эле көрөт. Ал тексттин мазмунун, эмнени айтайын деп атканын, кантип протесттик маанайда жаштардын тили менен берип атканын, мисалы скриптониттин тексттери мындай ошол цензура же башкасын алып салып окусаң, ал протесттик маанайдагы бүгүнкү коомдун, бүгүнкү эменин эмесин айтып берип атат да. Абалдычы, мындай башка жакта эч жактан алган жок да. Ал ошон үчүн жаштарга жаккан үчүн анын просмотрлары, анын угуучулары саны көбөйүп атат да. А бирок биздин ырчылар ойлойт экен ошол
уят сөз, цензурасы жоқ сөз үчүн эле ошолор популярдуу болуп атат деген ойду айтканда анда биз өсүш керек экен дедим да. Биз ошону эле көрүп атсак, анда биз өсүш керек экен. Мисалы биз дагы ошол бир бул баягы мындай да. Урмат, сен чыгып жакшы бир ойду пикирди айтсаң, бирок орусча айтсаң, сен пикириң маңызы маанилүү эмес. Урмат, кыргыз болгондон кыргызча жазбайсың дейт. Ал берерин деп аткан маңызын биз укпайбыз. Ошол тилине, кийимине, өңүнө, башка жердин мындай эмелерине асылып эле, майдачыл эмесине асылып эле, ошонусуна асылып эле, аны берейин деп аткан укпайт. Ошентип бир-эки блогер же бир нерсе чыгайын деп аракет кылып атса, аны ошол тебелеп, көрбөй, көңүлү калып ошол ойдон жок болот. Анан эч ким ошол болбойт. Анан баарыбыз эле ошол GIF, жеңил Vine, жеңил видеоги TikTok, ошо менен эле ошентип күнү өткөрүп атабыз. Бирок бул дагы утурумдукка деп ойлойм. Мунун бардыгы жанагындай маалыматтык фастфуд дегенге кирет да. Маалыматтык бүгүн жейсиң, эртең жок да. Эртең жок, бүгүн угасың, эртең унутуп каласың. Бирок маалыматтык фастфуд менен дагы сапаттуу же болбосо ошол маалыматтын, керектүү маалыматтын бир кандайдыр бир бөлүгүн берип турган учур болуш керек да. Мисалы бир маани ташыган, мисалы 1 мүнөттүк видеодо 80% жөн эле ха-ха-хи-хи көңүл ачуу болсо, 20%-индеги 12 секунду адамды ойлоткон бир нерсе болушу керек да. Мисалы эркин деген, Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деген Кыргызстанда таланттар суурулуп, мен ойлойм эми ошо баягы мышление бизди дүйнө таанып эле, анан ошо СНГ тааныса эле биздин ырчылар мыкты, биздин ырчылар ай мыкты, эчтекесинен кем калбайт, башкасынан кем калбайт болгону ойлойсуң да, ошол бир аз не жетпей атат. Мындай эмесин кыргыздын таратса, ошолор мындай дүйнөлүк деңгээлге чыкса, СНГга чыкса, анан ал стимул болуп, СНГдан өйдө кетип, Европага чыкса, ошентип чыкса, балким кыргыздардын бир бизде эл тааныш керек, бизде Манас бар, бизде улуу эл болгонбуз, биз 2200 жыл болгон деп бир жерде отура бербей, азыркы мындай санайрып заманында ошол жаштардын эмеси менен чыгып, андан ары Манасты, андан ары эпосту, андан ары улуу эл болгонун тааныта берүү мындай жакшы да. Мисалы Ирина Кайратовнанын 5К деген, 5К деген ырында ыры таптакыр эле башка мааниде, ал жаштар окуга турчу клуб. Бирок анын өзүнүн клибинде эгемендүүлүктү алган жылынан баштап азыркы 30 жылдагы тарыхын жаштарга айтып берди. Анан жок, ошо Баткенди билбеген биздин жаштардын видеосу чыкты го. Ошондой болгон жаштар ырын угуп, клибин көрүп, анан тарых ушундай болгон турбайбы деп, анан дальше көрүп кетип бир кайсы бир аудиторияны тарыхына кызыктыра алды да. Оправданный риск деп орусча айтып коет го, баягы тобокелчилик да, баягы өзүн актаган тобокелчилик да. Жо, ошол парадокс болот атпайбы? Биз эркин болуп эсептейбиз, бирок эркин контент мүмкүн эмес болот атпайбы? Эмнеге? Эмнеге биз ошончолук коркок болуп кеттик? Эмнеге биз ошончолук чүнчүп кеттик? Эмнеге биз ошончолук же ошондой эле белек? 3 фактор бар. Биринчи фактор элдин санынын аздыгы. Медиа рынок аз. Анан оңой бууп койсо болобу? Жок, медиа рынок аз, биринчи элдин аздыгы да. 6 миллион. Аякта 30 миллион да бар берчи. Экинчиси эркин болушка элдин көптүгү кандай таасир берет дейм? Бар мындай да, мисалы кыргыз контентин YouTube'дун же болбосо интернеттин алгоритми менен карайсыз да, биз көп көрүлүп, көп чыгып популярдуу болушунчу. Кыргыз контентинин жеткен туу чокусу 2 миллион же 3 миллион да. Көрүүчүсүчү. Андан ары алгоритм дагы ыргытып, башкалар көрүүсүнө, популярдуу болуусуна, чыгып кетишине, ошол кылып аткан эмгегинен акча табышына мүмкүнчүлүк түспөй атпайбы? Экөөбүз мына Жалаңач Батыр болуп чыктык, топ түстүк, ушул жаштарды агарталы дедик, антмүнттүк. Бирок эртең биздин үйлөбүздү ким багат? Анан сен эртең 20 просмотр болуп калат. 20 просмотр, 1200 просмотр болот. Реклама эч ким бербейт. Ага бизге рекламага экөөбүзгө 1000 сомдон 2000 сом реклама бергенден көрө Ош базарда радио жүзгө берет ал.
50 сомго. Анан экөөбүз кайра эле баягы шектүү жол менен табылган ишкердин рекламасын кылып берип, анан ага аралашып алгандан кийин андан кете албайсың, ал жерде жакшы акча, андан жакшы ушинтип коомго берүүчү нерсе ошотуп. Бул биринчи эме, ошол рыноктун астыгы, фактор адамдар өзүнүн эркин ой жүгүртүш үчүн биринчи курсагы ток болуш керек да. Курсагы ток анандай. Курсагы ток болсо дагы күнүмдүк тапканын жеп ошол актап турса, финансылык эркин болуш керек. Финансылыкта эркин болуш керек да. Анан болбосо ошо жетпейби, ошо тескеринче парадокс болуп атпайбы? Эркин, борбор жерде эркин деген Кыргызстандан чыкпай, Казакстандан жаштар чыгып атканы. Мисалы мен казак контентин көрсөм, орусча сүйлөгөн, либералдуу көз жүгүрткөн, ой жүгүрткөн, бирок чыныгы мекенчил казак деген мен ушул мамлекет деген жаштардын тобу пайда болду аларда. Азыр ошол тобу пайда болуп, ошолордун көрөрманы да пайда болду, угарманы да пайда болду. Ошолор мындай бир баягы камчыны көтөрүп алып эле сен отурушуң керек, сен мындай кылышың керек, кыргызча сүйлөшүң керек, башка сүйлөшүң керек деген 25-те үйлөнбөсөң, сен карадалсың деген стереотиптерден арылган. Ошол стереотиптерди мындай сүрүп, аларды шылыңдап, келекелеп, өзүнө тартып баратып, мындай жоюп салды да. Бизде бул жерде кичинекей катмар ошондой пайда болду. Бул жерде момундай чоң топ бар. Бул жерде дагы топ бар. Пидавр идеологиянын тобу бар, диний идеологиянын тобу бар, дайыр кызыкчылыктын идеологиясы ошол бар. Бизде ушундай топтор бар жаштардын. Бирок алардын бардыгы сөзлөрүнүн бир жерде ыңгайлуу сезген жалпы площадка жок. Ошолор биригип, мындай бири менен биригип, бири-биринен түшүнүшүү, барлашуусу, тилди азыр Кыргызстанда мындай табуу кыйын болуп атат да. Эмнеге ошол Балконский менен анан жана башка деген термин келип чыкты да. Бул ошол шаарда өскөн эле, балкондо өскөн эле баланы айткан жок. Болбосо Улан Үсейин уулу ал айылдан келген бала. Ал бүгүн кандай мындай коомду агартууга эмгек кылып жүрөт. Бул мындай өзүнчө термин да. Ошол сыяктуу анан биз берки мындай калган топту да күнөөлөп, алар силер түшүнбөйсүңөр, силер мындай кылбайсыңар деп мындай четте туруп алган аябай туура эмес да. Себеби алардын ичинде ошо бизди бөлүп атат, биз бөлүнүп атабыз деген нерсе болбош үчүн ошол экөө эки тарап тең аралашкан бир аянтча керек. Экөө эки тарап тең өзлөрүн ыңгайлуу сезе турган бир аянтча болсо, ал аянтча мындай Кыргызстанда жалпы ошол агартуучулук, ошонун ичинен медиа сабаттуулук, ошонун ичинен маалыматты ылгай билүүнүн жакшы жагын жайылтат. Ал аянтча ушул интернет да. Интернет бири-бири менен айкалыштырыш керек. Кыргыздын нукуралуулугун алып, баягы кыргыздын када салытын алып, бирок ал заманкы санарип менен журдуштуруп берген бир идея болбой атат да биздечи. Же мындай крайдан, орусча айтканда крайдан крайга да, булчектен булчекке де же ошол сөзсүз эле баардыгыбыз ушул либералдуу болуп, баардыгыбыз ушундай болушубуз керек деген чекти өтүп кеткен топ. Бул жакта ошол жок, биз ушул жанагы сен айткандай 25-те чейин күйөөгө тийишиң керек, бала солоктоп 30га чейин аял албай жүрбөш керек деген топ экөө жакта турбай, ошол экөөнү кошсо, ошол бул кошулуу менен бирге ошолор мындай бири-бирине өзүнүн баалуулуктарын таратылат деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсе айта турчу нерсе, экөөбүз отурган ушул жерде, мисалы мен бир интервьюлардын бирөөсүнөн ошо окуп калдым, ошо чында Борбор Айзанын өзүнүн спецификасы бар да, барбирчи. Мындай экөөбүз отурган жер 200 жыл мурда жөн эле талаа болчу да. Анан бирок биз андан бери араң өтүп, бир этаптарды басып өтүп, адамдын жетиш үчүн, мисалы эми Европада 200 жыл болгон, 300 жыл болгон ушул коомго жетиш үчүнчү. Биз дагы ошону басып өтүш үчүн, жолдорду басып өтүш үчүн дагы жылдар керек, дагы муундар керек. Улан Үсейиндей баягы эме кылып чыккан балдар керек. Мына бүгүн мен азыр Жыпар Жекшеев коомдук ишмердин эскерүү кечесинен келатам. Ал 90 жылдар ошол СССРдын доору бүтөөр заманында чыккан биринчи демократиянын ошол үрөөнүн салган адамдардын бири. Ошол жерге аябай көп бардыгы барышты, ошол заманда салган. Ошол Эмил Каптагаев жана башка ошол
аша аркадагы кыймылын үчөлөр ошолор сөздөрүн угуп катышып отурдум. Ошол сыяктуу ар бир доордун бир балдары болсо, үрөөнүн сепкен демократиянын, эркиндиктин. Ошол кезде ошолор себеп кеткен. Анан демократия үчүн, сөз эркиндиги үчүн, коомдун билим берип, коомго жарык чачуу үчүн дайыма күрөш керек. Дайыма күрөш керек да. Күрөш дайыма болбосо, ал митпейт. Бир күнү эле соңкөл жап-жашыл болуп күйүп, демократия келди деп, анан ошол ойдон туруп калбайт ал. Демократияны дайыма багып, сөз эркиндигин дайыма күрөшүп, аны үчүн дайыма күрөшүп турган адамдар болбосо, бизде ким эми азыр? Мен жаштардын эле тилин айтсам, бул сөйүн кечке айткан жокмун баягы. Ошол эле сыяктуу. Дагы кимдер бар? Контент мейкерлер, ошол жарык чачкан контент мейкерлер, сен белгилей турган сенин мындай деп мындай жакшы бааңа татый тургандар барбы? Менден ошол Уланды жакшы, 3-4 жыл айтып ийдим. Ал активист да, ошону айттым. Блогерлерден ал контентти даярдап атышат го, мисалы үчүн ошол эле баштан менен аябай көп агартуучу кылып атышат. Мен бир балдарды билем, YouTube'да Тентек Биз деген бар. Алар дагы аябай сонун иш кылып атат, бирок тилекке каршы ушу просмотрлар аябай аз. Адамдар да деле тааныбайт. Бирок Тентек Биз деген өзүнчө топ YouTube каналы бар. Ошол жерде балким издеп көрсөңөр болот, армандар. Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын тактуу адамдары жөнүндө сапаттуу азыркы технология менен сен 11 жыл мээңе куюлбаган, мээңе албаган нерсени 11 жыл эмес, 11 жыл плюс 5 жылда. Плюс 5 жыл. Университетте дагы барбаган нерсеңди үйрөтүүчү нерсени жасаган ошону гана тайлам мен Кыргызстанда. Калганы мындай бир адам жок, ал команда болуп иштейт. Башында Жалил деген бала турат. Анан калганы мындай күнүмдүк эме да, ал баягы эле мындай кылыш керек. Анан бирок баары бир биз Кыргызстанда ушинтип контент жаралбай, ушу эмелер көбөйүп кетти. Фейктен фейк эмес тандай албаган коом көбөйүп кетти. Күнөөлөшүбүз керек, бирок баары бир Кыргызстанда эмне болуп мүндө дагы кыймыл бар да. Жаштардын кыймылы бар, талаш тартыш бар, комментарийлерде бар, ээн эркин оюн билдире алат, пикир билдире алат. Бул нерсе тирүү жан дегенди билдирет да. Түркмөнстан эмес да. Эч ким чыкпайт. Эч ким чыкпайт. Мындай. Сизде баары бир кыймыл бар. Кыймыл бар жерде сөз сөнүгү болот. Маалыматтык коопсуздук, маалыматтык саясат деп атабыз да. Бирок ошол эле маалда сен көп журналист болуп жүрөсүң, бирок журналист менен ошол эле атка минер чиновник эмнегедир жактырбагандай, интервью алыш оор, чоң тердейсиң го аркасынан чуркап кубалап. Канткенде ошол адамдар менен чогуу мындай сен айткандай мындай биргелешүү, баарлашуу, журналист менен дос болуш керек деген түшүнүк жетиши мүмкүн. Эмнеге андай мамиле жасашат ошол эле бийликке келген адамдар, мен түшүнбөйм да. Себеби чындап келгенде абдан дос болуш керек да. Ошол эле жанагындай чыр болуп атканда байма-бай маалыматтарды берип туруш керек. Маалымат жок. Мисалы үчүн ошол эле карантинде уруксат бербей койду. Жеке медиаларга келгенге бүттү. Элде арсар ойлор пайда болот, элде мындай баары бир кандайдыр бир деңгээлде бир чыңалуулар бийиктей берет да. Анан барып жанагындай революцияларга жыйынтыгында жетип атабыз деген ойдомун да. Себептен бизде маалымат өкмөттүн чоң долбоорлорун 4 WhatsApp группа токтоп коет да кедечи. Кызылдатып, жазып, бир нерсе кылып атып анан. Мен көп жолу көрдүм. Өкмөттүн бул өкмөт эмес, наркы өкмөт эмес, эми журналистикада бир 10 жыл болуп калды жүргөнүм. 4 WhatsApp группа? 4 WhatsApp группа эле ошол бири-бирине бул болбойт, бул кытайлар бизди базып алат деп атып. Өкмөт бир долбоорду баштайт да. Ушуну кылабыз деп баштайт. Эл ызыш чыгып ийгенде артка чегинип кетти. Ал 4 WhatsApp группа деген эмне ал ошол бир 500 киши да. 500 киши ызылдап ийсе эле биздин өкмөт баягы позициясынан тайып эле артка чегинип, кээде долбоорлорду ишке ашыра албай калат. Бул элге ошол долбоор жөнүндө түшүндүрүп бере албагандык. Мен азыр басма сөз кызматкерлеринин бардыгын айтып атпайм. Айрым басма сөз кызматкерлери коомчулук менен байланышуу бөлүмү эмес, коомчулук менен алыстатуу бөлүмүнүн кызматкеринде иштейт да. Ой, жетекчиңе ушуну жеткизип койчу, жетекчиңе ушул долбоор жөнүндө так толук маалымат берип койсунчу элге. Элге берип койсун. Анан эл бүдөмүк ой болбой, ойлонуп, чын эле мындай окшойт, тигиндей окшойт деп, кайсы бир
жиынтық шығарады да. Ел бербейді. Мұндай долбар болады екен деп тұрып жайылтып қояды. Аны түсіндірбейді аны. Бияқтағы WhatsApp группалар илет дағы. Мінкен аптыр, түйінкен аптыр, мейвізге чип орнатады екен. Мен болған оқияда, нарында бір айылда транспорт министрлігі қызматкерлер айтып берді анонимді. Столбаға еме илішкен екен аппарат. Жолдың емесін ченей істеп, машинесін өткен сыйымдылығын ченей істеп. Жетсі айылын еліп алып, 5 жылын емескенде талқап саттыр. Ол малымат жетпейді телгеч. Телевизорда ешкім көрбейді. Мамлекет телеканалдардан беріп қойған, шындай столбаларға еме орнатып табыз деп, бәлкім жергілікті облыстық телеканалдан беріп қойған. Шынты орнатып табыз, сол жолдың сыйымдылығын есептеп, қайсы бірдеме шығарабыз деп қойған. Елге ал телені көргенмес. Ана не ол телде? Біреу шығады екі, мағық шош бір тентегірек, ой жүртім деген шығып тұрайым, ол 5 жол керек дейді. 5 болыш керек деген 3-ші кіші жеткенде 5 жыл олып қатты алшы. Бұл ұғы шығараптыр, толқындар шығараптыр деп өлі жетеді алшы. Бұл жетіп, WhatsApp-тан тараптар отырып. Ам бар. Тегеді бұл сұлашыптыр. Ал жолдың сыйымдылығын чен еткен. Бұл ошон үчүн айтпайм. Ал болбосо элдин акчасына сатып алынган. Элдин акчасына сатып алынган. Мал жагын айтпай эле кой, мал чыгым жагын. Бирок ошол маалыматтык саясаттын жеткире албаганын айтпайм. Ошол сыяктуу чоң долбоорлор кээде элге жетпей калган үчүн ишке ашпай калат да. Өкмөттүн Facebook'tan, Twitter'dan баягы жаалап патратып салса эле. Бүт өкмөт. Бизде деле ошол маселе бар да. Мисалы үчүн бул жерге чакырасың, кээде келбей калат. Келбейт да. Анан баары бир Борборазияга салыштыра беребиз. Биз Борборазияга биз ачыкпыз. Жок, ошол эле маалда. Мен вице-премьер-министрге чалгам, Борборазияда чала албайт да, бирден жайчы. Экинчи жагы бизде ошо айтпайбы, кыргыз бир нерсени кылса, да канса кылат да. Кээ бирөө Бишкек мэриясын эле айтайын. Баскан турганын эле сөткө тартып эле ушу жетекчилери. Жол түстөп атабыз, минтип атабыз, анан тиңтип атабыз дейт. Ал эми пресс-службанын иши эмес да. Ал ишиңди кыл да, сен пресс-службанын иши да. Минтип атабыз, тиңтип атабыз эле через жүр эле, ачык. Через жүр эле пиар. Анан деп тиң баягы 400 лайк алып, бир 100 комментарий түшсө эле башка жетекчи көрөт да. Мен да ошо түшүм керек экен деп. Окшосок да биз эле алда Facebook'ка эл менен ачык болом деп. Кудайым уттуу күндө эле түз эфирде отурат, Facebook'та отурат. Ал Facebook'та туруп иш кылыш керек да. Ошентип бул чектен бул чекке өткөн. Жа болсо жап-жабык. Бир маалымат кызматкерин ортого коюп коет. Анысы же жетекчисине жеткизе албайт журналисттикин, же жетекчиге бактынып айтып, журналистке жооп айтып бере албайт, ортодо турат. Бир кетсе, баягы ачылып эле. Мисалы мен жаман көрсөм, бирок ушул айрым медианын жетекчилерин мен шаарда өскөндүн билем да. Жетекчилер мынтип чыгара берет да. Кар жаап атат, кар күрөшүбүз, кар күрөп атабыз деп. Ошол кар күрөгөн күнү 18 000 сурет чыгат. Мен айтпайм да, күндө журналист кылып мен жазып атам деп сурет чыгара бербейм да. Ал сен кар күрөгөн сенин ишиң. Милиция ком тартып сактаган анын иши, ал күнү тартып чыгарбайт да. Анын иши, ал сенин күнүмдүк ишиң да. Сен таш жаап үйүнөн чыгарып атсаң айт да. Биз таш жаап кыйналып, ушуну ордун чыгарып атабыз деп чыгарсаң, ал актайт өзүнчө. Ошентип керексиз жерден ачык пиар келген. Бирок керектүү маалымат келгенде жабылып, журналисттердин максаты ошол эле да. Өкмөттүн не деп аткан маалыматын алып, коомчулукка жеткирип, анан эксперттер пикирин кошуп, бул жакшы жаман жагын берип коюшу да. Бекер эсемин. Ошону түшүнүш керек да. Анан ошону түшүнүш керек. Анан рахмат. Токтосун убакыт калып берди элек каршы. Ыраазычылык билдиресиз. Чоң рахмат. Же болбосо кыскача ой айтсаң болот. Жок, биринчиден сиздерге чоң рахмат. 1 ТВ KG, иш күндүн кечи телеканалы мен дайыма көрөм, анан акыркы учурда аябай күндүн талоолуу, күндүн учурдун талап болуп аткан темаларды илип кетип, дароо түз эфир уюштуруп, дароо маек уюштурган бирден бир интернет ТВлардын бири болуп атат. Мунун да аудиториясы көбөйүш керек да. Ушундай ой менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Сөзсүз түрдө, эгерде ушундай актуалдуу маектерди көрөм десеңиздер, бизди калтырбай көрүңүздөр, бар болуңуздар.